книжку, по которой я буду проводить. Ну, я буду добавлять иногда. Ну, я уже запустила. Угу. Себе вот это положение возьмете, да? Посмотрите здесь один раз. Чуть-чуть. Вам надо подвинуть, да? Чуть-чуть. Ближе? Угу. Наоборот, мне кажется. Да. Угу. Так, сейчас я вам ссылку. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахир рахманир рахим. Робби яссир ва ла туассир, робби таммим бил хайр. Робби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатам мин лисани яфқаху қаули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жексиңдилер. Бүгүн биз марафонубуздун экинчи күнүнө киришебиз. Алхамдулилля, бүгүнкү тема тахажжуд намазы боюнча. Бирок бүгүнкү марафонго киришүүдөн алдын кечеги күндүн сабагы кандай өттү, өзүңүздөргө жакшы таасир, каза намаздар боюнча жакшы маалымат алдыңыздарбы деген суроо жаза кетиңиздер жообун. Машалла, бактыгүл эже. Ассаламу алейкум устазым, сизде илим тараткан жүрөгү таза устазалар көп болсун дейт Бактыгүл. Алла ыраазы болсун сиздерден. Мына көптөгөн айымдар марафондун катышуучулары ушундай пайдаларды алдык деп стористерден белгилеп үй тапшырманы аткарып атат. Алхамдулилла, Алла ыраазы болсун барыңыздардан. Ар бириңиздердин ушундай белгилеген стористериңиздерди көрдүм. Алхамдулилля. Мына мыкты деңгээлде болду. Сонун ар дайым Кудай дейт. Аллах ыраазы болсун барыңыздардан. Эми акырындап мен бүгүнкү экинчи күндүн темаларын түшүндүрүп кетейин сиздерге. Эмне жөнүндө талкуу болот. Сиздер дагы морально даярданасыздар. Экинчи күндүн темалары тахажжуд намаз деген эмне, мааниси. Тахажжуд намаз эмне үчүн окулат? Тахажжуд намаздагы 3 этап. Тахажжуд намазын тургузуу үчүн менден болгон 5 кеңеш. Тахажжуд намазын окуп каалаган максат кыялдарга жетүү. Тахажжуд намаздын туура окулушу жана окула турган дуалары. Күндүз чарчайм, түндө тахажжудка тура албайм деген суроолор болсо, иманым алсыз, баштайм таштап коем дегендерге кеңеш. Уйку имандан күчтүү, будильник коем, бирок өчүрүп кайра уктап калам, тахажжудка вроде турам, кайра уктап калам дегендерге менден болгон жакшы кеңештер. Менин намазым курсуна каттоо ачылат. Кече дагы намаз курсуна каттоо ачылып, катталгандардын баардыгында пакет бонусов берилет. Ал эми бүгүн дагы намаз курсу жөнүндө сиздерге айтып берем. Мүмкүн кечеги күндү көрбөй калгандар бар араңыздарда. Машалла. Жазатастар, устазы сиздин марафонго биринчи жолу катышып жатам. Менде бир суроо дейт да, берсем болобу? Кечеги тема боюнча биз группага бир убакытта мүмкүнчүлүк беребиз. Ошол жакка сурооңуздарды бериңиздер дейбиз. Ошол жакка бергенде мен ар бириңиздердин сурооңуздарга бөлөк жооп берем иншалла. Аллах ыраазы болсун. Үммөт үчүн эң пайдалуу инсан болуп жатасыз. Алхамдулилла, сонун болуу дейт. Кече көрбөй калдым дейт. Кече көрбөй калсаңыз, кечеги эфирдин записи берилди. Анын бир канча убакытка берилет, кийин ал удалить этилет да. Ошондуктан ал жоюлуп кете электе көрүп калыңыздар эфирдин запистерин.
Эми анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Калем дептер керек болуп калат сиздерге деп ойлойм. Анткени окуучу позициясында отуруп, мына кээ бир эчкелерибиз окуучуларыбыз блокнотторго жазып, мага отчетторун жиберип атат. Альхамдулилля, мен да сүйүнүп атам бул жактан сиздерге пайда келтирип жатканыма. Тахажжуд намазын окугандар араңыздарда барбы, жаза кетиңиздер. Кимиңиздер тахажжуд намазын окуйсуздар? Мерим, машалла устаза, красавица. Алла разы болсун. Атайын сиздер үчүн ушундай жаңы жолук кийдим. Бир окуучумдан хадия болгон. Эми бул этикада. Тахажжуд намазын окугандар бар, жок, мен окуйм дейт. Бар, жок. Ар кандай экен, кээде деген. Жакшы. Эмне үчүн тахажжуд намаз окушат адамдар? Ошол жөнүндө жооп берип кетиңиздер. Вот, мисалы үчүн сиз эмне үчүн окуйсуз да? Жалпы адамдар тахажжудка качан кайрылат? Көбүнчө бар го, максаттар ар кандай болот. Көбүнчө адамдар мына кыялдарга жетүү үчүн, же бир проблема болуп калганда гана тахажжудка туруш керек, же бир кыялын орундалып калыш үчүн тахажжудка туруп ошону сурап алам Аллахтан деп ойлойт, Ушундай көбүнчө ушул маселе менен келет. Бирок мен азыр сиздерге айтып кетейин, өзүм жөнүндө бир аз ушул жерден отступление кылып, мен дагы кезинде тахажжуд намазды бир эми ал кезде школьница болчумун, мектептин окуучусу, өзүмдүн бир кыялдарыма, мектептеги болгон проблемаларым чечилүүсүнө, отличница болууга, жана дагы башка ниеттерде көп тахажжуд окуйтумун. Кийин бирок ислам илимин алып баштагандан бери мен бул жерде максатымды өзгөрттүм да. Максатым эң биринчи эмне үчүн тахажжуд намаз окулат? Биринчиден Аллахка жакындоо үчүн. Вот ошону үйрөнүп алыңыздар да. Тахажжуд бул Аллах Тааладан наглым образом бир нерсени сурап алыш үчүн эмес, эң биринчи Аллахка жакындоо үчүн. Бул убакта түнкү убакытта окула турган намаз, караңгы түнү баары уктап жаткан кезде сиз болсо эмне кыласыз? Аллах Тааланын алдына келип, я Аллахым, мен сенин Раббиңмин, мен сенин кулуммун, сен менин Раббиңсиң. Жана хадиске окшош болуп кетти да. Бир пенде сүйүнүп кетип, жанагы жоголгон унасын таап алган кезде, Аллахым, шүкүр сага, сен менин Кудайымсың, сен менин кулумсуң, мен сенин Кудайыммын деп адашып айтып жиберди да. Мен дагы ошону азыр адашып айтып жибердим. Ошентип намазга турган кезде Аллахым, сен менин Кудайымсың, сен менин жаратуучумсуң, мен сенин алдыңда мына лаббайк, мен турам сенин алдыңда деп чын ыхласым менен келдим. Мен сени менен общаться этким келет. Мисалы үчүн, качан бир адам бирөөдү сүйсө, эркек аялды, аял эркекти айырмасы жок, ошол сүйүүсү менен жолукканды эңсейт. Аны мен жолукканда ушундай наслаждение менен анын жүзүнө карап, аны менен общение, мындай мамиле куруп, сүйлөшкөнүнөн, жүзүнө караганынан рахат алат да. Бул жерде түнкү тахажжуд бул Алла менен болгон чыныгы свидание да. Ушул жерде чын ихлас менен Аллах Тааланын алдында турасыз да сиз. Уйкунун ордуна Аллахты тантатыңыз. Демек, биринчи тахажжудтун негизги максаты бул Аллага жакын болуу. Экинчи максаты күнөөлөрдүн кечирилиши. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, түндүн акыркы 3/1 бөлүгүндө Роббибиз эң жакын асманга түшүп, асмандардын эң астына. Бул жерде өзү мынтип түшүп албайт. Аллах Таала мындай биля кайф дейт да, акыйда илиминде, тактап айтканда биз элестете албайбыз. Аллах Тааланын бир денеси бар, келбети бар, ал мынтип түшөт, ушинтип такта отурат деп элестеткенге болбойт да. Ал орунсуз, ал мекенсиз. Ошентип биз Аллах Таала асманга түшүп, өзүнүн улуктугу менен түшөт да, кудураты менен. Андан кийин ким менден сураса мен ага берейин, ким менден кечирим сураса мен аны кечирейин дейт. Демек, экинчи максат бул күнөөлөрдүн кечирилиши үчүн окулуш керек. Үчүнчү максат бул дуанын кабыл болушу үчүн. Түнкү дуалар бул өзгөчө кабыл болот, билебиз баарыбыз. Көптөгөн сахабалар эң маанилүү тилектерин тахажжудта кылышкан. Ошондуктан дүйнөлүк бир дуаңызбы, же болбосо акыреттик бир дуаңызбы, ошону тахажжуд намазында сурасаңыз, бат-баттан кабыл болот. Төртүнчүсү болсо имандын жана жүрөктүн бекемделиши. Тактап айтканда, ошол иман жүрөккө бекем сиңиши. Түнкү намаз жүрөктү жумшартат. Себеби түндө турганда ат души, эгер чыныгы дарат алып, Алланын алдына келип, ыйлап, дуа кылып, намаз окуп, Куран окуп сурансаңыз, сиздин жүрөгүңүз тазаланат. Жүрөктөгү иман жаңырат. Жүрөктөгү мындай беспокойство болот го, тынчсыздануу, переживание ошол кетет.
Анан Куран менен болгон байланыш күчөйт. Себеби ушул убакытта Куран окусаңыздар Аллах Таалага андан бетер жакын болосуздар. Демек, кийинки 5-чи күндө күн сайын сизде береке болот. Түнкү намаз, тахажжуд намазга турган адамдын күнү көбүрөөк берекелүү өтөт. Вроде ал түндө азыраак уктады башка адамдарга караганда, бирок күндүзгү иштери көбүрөөк бүтөт. Көп иштерди бүтүрүп жетишет. Байкаңыздар, мен өзүмдүн практикамдан мисалы айтып кетейин. Тахажжуд намаз окулган түнү, ошол күндүз болот го, күндүзү мен канчама иш кылам, ал эми тахажжуд намаз окубаган күнү ошондой эле 24 сааттын ичинде азыраак жумуш кылып калам. Бир берекесиз, бир максатсыз, пайдасыз өтүп кетет. Тахажжуд намазынын берекеси бүткүл күнгө чачырайт. Себеби ошол тахажжуд сизге күч кубат, энергиянын бир булагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эрчүү дагы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дайыма тахажжуд кылчу, эч качан тахажжудду калтырчу эмес. Кыйынчылык болсун, кыйынчылык болбосун, любой учурда окучу. Даже Айша радhiyallahu анха, пайгамбарыбыздын аялы, пайгамбарыбыз намаз окуп аткан кезде, пайгамбарыбыздын таманы ушундай шишип кеткен болчу, ушунчалык көп намазда тургандык себебинен. Анан Айша энебиз пайгамбарыбызга: "Я Расулулла, сиз өзүңүздү аябайсызбы? Караңызчы, бутуңуз шишип кетти. Болбойт да мындай. Аллахым сизди кечирди да, мурунку кийинки күнөөлөрүңүздүн баарын кечирди. Өзүңүздү аяп, бир аз азыраак окуңуз" деп айтса, пайгамбарыбыз не дейт? "Ала акуну абдан шакуро". Мен шүкүр кылуучу пенде болбоймбу деди да. Демек, түнкү ошол тахажжуд намаз менен дин менен дүйнөдөгү ийгиликтин ачкычын табасыз. Анан тахажжуд намазы бул ар бир момун мусулман үчүн бир өзгөчө сыймык. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзү бар: момундун сыймыгы анын түнкү намазы, ошол тахажжуд намазы. Ал эми анын ардактуу абалы адамдарга муктаж болбогон жашоосу. Демек, ушул хадисте эмне деп айтылат? Ошол тахажжуд намазга туруу бул биздин сыймык. Биз сыймыктанышыбыз керекпиз. Душе элдерге мактанып, мен тахажжудка турдум деп эмес. Бул секретный болуш керек. Тахажжуд деген бул секретный свидание. Сиз жана Алла менен болгон жолугушуу, бирок сырдуу болуш керек. Ал эми жүрөгүңүздө мен Алла менен бүгүн көрүштүм деп сыймыгыптануу, сүйүнүү болуш керек. Бул 7-чиси. Эми тахажжуд деген сөз өзү эмнени билдирет? Араб тилинде хажада деген сөздүн уңгусунан келет. Мунун котормосу уйкуну токтотуу, ойгонуу. Хажада деген этиш бар. Пайгамбар тахажжудду тахажжуд деп өзү атаган эмес, кыямул лейл деген. Куранда да акимил лейл дейт да, кумил лейле дейт. Аллах Таала пайгамбарыбызга я айюхал музаммил кумил лейла илля калила дейт. Демек, Аллах Таала пайгамбарыбызга эмне дейт? Түндө кыям кыл, тур дейт. Туруп намаз оку, аз болсо дагы дейт. Илля калила, аз болсо дагы тахажжудка тур деп пайгамбарыбызга буйрук берди. Эми бул түн ортосунда окулуучу намаз. Анын убактысы куптан намаздан кийин таң атканга чейин любой время окуса болот. Бирок эң жакшысы бир жолу уктап туруп, уйкуну бузуп атайын турган эң сооптуу намаз болот. Мисалы үчүн кээ бирлер куптан окуп бүткөндөн кийин, куптан окуп бүтүп жатардын алдында тахажжуд намаз деп окуп коет. Ал деле тахажжудтан өтөт. Кээ бирлер болсо мынтип түндүн 2 саат 2-лерде ойгонот дагы, 3-төрдө ойгонуп окуйт. Ал дагы боло берет. Бирок эң сочныйсы жанагы багымдаттан алдын түндүн акыркы 3-чү бөлүгү. Түндү 3кө бөлөбүз. Ошонун акыркы 3-чү бөлүгү эң Аллага жакын болгон мезгил. Ошондуктан эгер тахажжуд намаз окуйм десеңиздер, мысленно түндү 3кө бөлөсүздөр. Мына азыр түн бизде багымдат куптан канчада бүтөт? Календарь боюнча карайбыз да. Куптан мынчада бүттү, окудук, куптан намаз, башталды, бүттү эмес. Куптан намазынын убагынан баштап, багымдат намазынын убагы киргенге чейин түн деп саналат. Ошол түндү 3кө бөлөбүз дагы, 3-чү бөлүгүн, ошол 3-чү бөлүгүндө тахажжуд намазды туруп ойгонсоңуз, багымдатка аз калганда, бул эң жакшы тахажжуд намаз деп саналат. Бираздан кийин анын хадистерин да айтам. Эми ар бир адамдын кыялдары бар. Ошол кыялдардын чечими сөзсүз тахажжуд намаз. Эгер сизде тахажжуд намаз окубасаңыз, демек сизде кыялыңыз жок, проблемаңыз жок, баары жоргал.
Ошондуктан тахажжуд намаз окуңуз. Ар бирибизде сыноолор бар, ар бирибизде проблемалар бар. Эми сизде кандай кыялыңыз бар? Тахажжуд намаздан Алладан не сурап алгыңыз келет өзгөчө? Мисалы үчүн мүмкүн кээ бириңиздер ден соолук сурап алгыңыз келет, кээ бириңиздер балалуу болгусу келет. Мүмкүн кээ бирisi ушул балдары бар, ушул балдарым ийгиликтүү, балдарым ушундай такыба, имандуу болсун дегенди каалайсыздарбы? Мүмкүн болсо кээ бириңиздер финансы тараптан Аллах Тааладан жардам сурайсыздар. Кээ бирлериңиздер жашооңузда бир успех, бир кандай айтсам, бир ийгиликти каалап Аллах Тааладан дуа кылгыңыз келеби? Бир ишиңизде, бир бизнесиңизде мүмкүн кээ бириңиздер карыздан кутулгуңуз келет. Кээ бириңиздер болсо мамиле, күйөөңүз бөн болгон мамиле, же ата энеңиз менен, же кайын журт менен болгон мамиле, айырмасы жок. Ошол мамилени оңдош максатында, кээ бириңиздер ырыскыны көбөйтүү максатында, кээ бириңиздерде бир кандай бир ички сезимдер бар, аларды бир Аллах Таала гана билет. Ошол максатта бир кандай кыялыңыз бар болсо, албетте эгер сыр болбосо чатка жазып кетсеңиз болот, бизге дагы пайдалуу болот деп ойлойм. Мына ден соолук деп жазып баштадыңыздар, альхамдулилля. Чындык менен кыялдын ортосунда болгон бир гана аралык бул тахажжуд. Ойлоңуздар, мына чындык, акыйкатта ошол кыялга жетүү жана кыял, ошонун экөөнүн ортосундагы болгон бул көпүрө бул тахажжуд. Эгер тахажжуд намаз окусаңыз, сиздеги болгон мына көйгөйлөрдүн баардыгы чечилет. Баардык көйгөйлөргө Аллах Таала жооп берет. Себеби сиз түндө алаканыңызды жайып, баардыгы уктап жатканда ыйлап Аллах Тааладан сурап атасыз. Аллах Таала бул алакандарды кайра бош кылып кайтаруудан уялат. Эми эгер сиздер билсеңиздер, тахажжудду окуган мусулман 3 этапты өтөт. Азыр мен ошол 3 этапты сиздерге ар бирин айтып берейин. Мына сиздер балалуу болсом дейм, карыздан кутулгум келет. Тахажжуд айтылып көрсө окулбайт. Күнөөлөрүмдү кечиришин каалайм. Машалла, жакшы ниеттер экен, ден соолукуна. Ар кимдин ар кандай максат көйгөйү бар экен, тахажжудтан сурай турган дуасы бар экен. Эми ошол тахажжудду окуган мусулман 3 этапты өтөт. Биринчиси, мен тахажжудка ойгоно албайм деген этаптан өтөт. Мына бар-барыңыздарда ушундай инсандар, мен тахажжудка ойгоно албай жатам, тахажжудка ойгонууга канча аракет кылам, тура албай жатам. Тахажжуд убакыты куптандан кийин башталат жана ушул убакыт жараткан Аллах Таалага болгон ниетиңизди көрсөтө турган бир учур болот. Эгер мисалы үчүн сиз таптакыр ушундай Соня дейт го, уйкучу болсоңуз, сизди бир тепсе дагы ойгонбой турган инсан болсоңуз, анда хотя бы жатардын алдында 2 рекет тахажжуд намазы деп ниет кылып окусаңыз, иншаллах Аллах Таала сизге тахажжуд ниетинде кабыл кылат. Бирок бунун деңгээли эң төмөн да, сообу эң аз тахажжуд. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан мындай сөзү бар. Айша тактап айтканда куптан намаздан кийинки любой түнкү намаз, любой окулган намаз тахажжуд деп саналат, тахажжуд катары эсептелет деп айткан. Эми бул биринчи этап, тахажжудка тура албайм дейт. Экинчиси болсо, бул мен тахажжудумда туруктуулук жок. Тактап айтканда, тахажжудка бир турам, турбайм, өткөрүп жиберем, бир күн окусам, 5 күн окубайм, бир ай окубайм, бир окуйм дагы тиякта бир жума окулбай калат. Ошентсе дагы сиз турасыз, аракет кыласыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Умар радхияллаху риwayatында мындай хадиси бар. Эгерде сиздердин бирөөңүздөр түнкү ибадатты толук кыла албай уктап калса, тахажжудка ниет кылды, бирок турбай калды. Же ошол өткөрүп жиберсе, анда багымдат менен бешимдин ортосунда ошол тахажжуд ниетинде өтөй албайган, окуй албайган тахажжудумдун ордуна деп окуп койсоңуздар, иншалла тахажжудтун сообун аласыздар. Бирок чыныгы тахажжудтун мындай сочный, мощный сообун ала албайсыздар, бирок аз болсо дагы үлүшүнөн тийип каласыздар. Эми 3-чү этап. Мен дайыма тахажжудка ойгоном. Кимиңиздер араңыздарда бар, такай дайыма тахажжудка ойгоном дегендер. Эгер сиздер ушул деңгээлде болсоңуз, төмөнгү 3 нерсени эске алыңыз. Бул Аллах Таала сизге болгон бир мээрими, бир берекеси, бир мүмкүнчүлүгү, ошого шүгүр кылыңыз. Такай тахажжуд намазга турган болсоңуз. Экинчиси, сиз ошол нерсеге муктаж экениңизди түшүнүңүз. Сиз ушундай куртая болгондон, каждый ушундай таква болгондон тахажжуд намазга туруп аткан жоксуз. Сиз ошол нерсеге муктаж болуп, Аллах Таала сизди ойготуп жатканын түшүнүңүз. Жана Аллага шүкүр айтыңыз. Үчүнчүсү, Аллахтан сураныңыз. Келе жаткан түнү дагы тахажжудка ойгонууга мүмкүнчүлүк бер.
Мен өзүмдүн күчүмө ишенип калбайын. Сенден гана болот. Сен мени ойготуп жатасың. Ушул тахажжудтун таттуулугунан мени куру калдырба деп дуа кылыңыз. Эми сиз кайсы этаптасыз? Кайра кайталап өтөйүн. Биринчиси тахажжудка ойгоно албайм. Экинчиси тахажжудду анда-санда окуйм. Үчүнчүсү тахажжудка такай дайыма турам. Ошол ушулардын кимиси сиз болосуз? Муктажмын дейт. Мен таква болгум келет дейт. Мастура, машалла. Демек сиз кайсы ушул этаптын кайсысындасыз? Үчүнчү этапка кантип келсе болот? Эгер ушул үчүнчү этап такай тахажжуд намазды калтырбай окушту кааласаңыздар, ар бириңиздерден ушул көйгөй бар деп ойлойм, ушундай каалоосу бар деп ойлойм. Комментарийге плюс белгисин таштаңыз, мен билейин кимге бул тема керектүү. Жана дагы сиздерге тахажжуд намазын тургузуу үчүн 5 кеңешимди айтып берем. Өзүмдүн практикамдан өткөн жана дагы сиздерге пайдалуу болот деп ойлойм. Мына ойгоно албай жүрөм 1-2. Мына мен марафон алдында 2 күн калганда окуп баштадым дейт. Машалла, машалла, Аллах разы болсун сизден. Аллах таала жүрөккө салып койду, Аллах таала мүмкүнчүлүк берип койду. Бул биз марафон эмес, бул мен эмес, бул сиз эмес. Бул Аллах тааладан болгон бир белек, бул сизге болгон бир мээрими, сиз менен жолуккусу келген бир Аллах тааланын сизге берген мүмкүнчүлүгү. Эми тахажжуд намазы боюнча 5 кеңеш. Тахажжудка ойгонууну ниет менен уктаңыз. Жатардын алдында мен тахажжудка ойгоном деген ниетте жатыңыз. Ойгонсом ойгонбосомбу? Эми ойгонсом ойгоном, ойгонбосом ойгонбойм деген экиленген ниет керек эмес. Бул жерде четкий, точный ниет керек. Түнү туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, түнү туруп намаз окууну ниет кылып уктаган, бирок таңга чейин уктап кеткен адам ниет үчүн сооп жазылат. Ал эми уктаганы Аллах тааладан садака болот. Муну кандай түшүнсө болот? Мисалы үчүн эгерде сиз точно, четко мен тахажжудка бүгүн ойгоном деп жатып анан уктап калсаңыз, Аллах таала сизге тахажжудду окуду деген соопту берет. Бул жерде жанагындай экиленген ниеттер эмес. Четкий мен турам деген ниет. Ошондуктан Аллах тааладан жардам сураңыздар, ниет коюңуздар бекем. Бардык нерсе ниетке байланыштуу. Экинчиси болсо аз болсо да туруктуу кылыңыз. Кээ бирлер бар го мындай тахажжудка туруп 1 саат тахажжуд окуйт, же болбосо там 10 рекет, 8 рекет тахажжуд окуйт. Ал нафсиси бечара андай тахажжудду көрбөгөн, бир тахажжудда эле чарчап калат. Андан кийин турбай коет. Ай, пошел ты дейт да. Турбайм башка дейт да. Уктап кала берет, күндү турбайт. Мен сиздерге кеңеш берем. Лучше 2 рекет эле тахажжуд окуңуз. 2 рекет, бирок такай дайыма күн сайын, түн сайын, такай. Андан кийин акырындап иманыңыз күчөйгөнгө жараша рекеттердин санын, тахажжуддун узундугун көбөйтө баштайсыз. Анан Аллах тааланын алдында истикомат маанилүүрөөк. Мен дагы дайыма окуучуларыма айтам да, Куран окуган, Куран курстагы окуучуларга айтам. Лучше аз окугула, же акырын окугула, чем тез, бирок как попало окугандан көрө. Акырын, жай, бирок аз болсун окуңуз, бирок четкий болсун. Туурабы? Мисалы үчүн бизге толтура жанагындай некачественный кийимден көрө бир качественный, мисалы бут кийимдер бар го, китайский, сасыган ичтери, ушундай толтура бут кийимден көрө бир качественный бут кийим алсаңыз, аны канча жыл кийесиз. Ошондой эле любой кийим, буюм, мебель, техника бардыгы ушундай, Ал эми Алланын алдында дагы туруктуу, такай бир жолу бирок качественно окулган тахажжуд маанилүүрөөк, сообу көбүрөөк. Аллахка эң жагымдуу иш бул аз болсо да туруктуу аткарылганы деп бул сахих хадисте келген. Үчүнчүсү болсо бул оор тамактын кечинде жана жатардын алдында жебеш керек. Эрте уктаңыз, ашыкча жеп алуудан, же болбосо жатардын алдында көп телефон чукулагандан, сериалдага көп убакыт бөлүүдөн сактаныңыз. Себеби сиз тахажжудка ниет кылып жатасыз. Эгер дөмпүйтүп ичиңизди толтуруп алып тамак жеп алып, же болбосо вредный бир жареный жеп алып уктаган болсоңуз, бул нерсе перевариваться эте албай, андан кийин ашказаңызга оор тийип, ал сиздин уйкуңузга дагы таасир этет. Жакшы уйку ала албай каласыңыз, турсаңыз башыңыз ооруйт. Ошондуктан себеби токсины да вырабатываются, токсины жанагы жаман тамактардан. Анан
жакшы тура албай каласыз, ойгоно албай каласыз, сиздин тахажжудуңуздун сапатына зыян тийгизет. Дал ушундай эле жатардын алдында көп телефон кароо, көп бирөө менен сүйлөшүү, булардын баардыгы тахажжудка тоскоолдук кылат. Эгер тахажжуд намазына турам десеңиз, анда кечки тамагыңыз жеңил болсун, уктоодон кеминде 1 саат мурун гаджет, телефон, телевизорлордун баардыгын өчүрүп салыңыз. Бул сизге тахажжуд намазга турууңузду, ойгонууңузду жеңилдетет жана тезирээк көбүрөөк эс аласыз. 4-чү кеңешим будильникти колдонуңуз. Жана телефонуңуздун будильнигин алысыраак коюңуз. Көбүнчө жанагындай мындай механический дыр деген будильниктер болот го, ошондой будильник алып алсаңыз жакшыраак болот. Жана алысыраак коюңуз. Себеби аны өчүрүш үчүн сиз турасыз, ойгоносуз, анан өчүрөсүз. Анан өзүңүздөрдүн бир досторуңуздар менен, тааныштарыңыздар менен бир эже сиңдилер бар болот, бир группалаштар болот, же болбосо WhatsApp'та бир имандуу эжелер деген группаңыздар бар мүмкүн. Ошол группаңыздар менен сүйлөшүп алыңыздар, бири-бирибизди тахажжудка ойготобуз деп. Мисалы, бүгүн паланчанын очереди. Ал ойготот, баардыгына чалат тахажжудта. Эртең паланчанын очереди деп ушинтип кезек-кезек менен ойготсоңуздар болот, же болбосо челлендж кылса болот. Челлендж дегенибиз эмне? Бул эме англисче сөз, биздин жаштарыбыз билет. Челлендж дегенибиз бул жарыш катары. Күн сайын мен тахажжудка ар бирибиз турушубуз керекпиз. Ким турбаса штраф төлөйт деп. Мисалы да, бул дагы сизди тахажжуд намазга турушуңузга шыктандыруу болот. Бир мотивация болот. Анан кийин баардыгы туруп атса, сиз турбай калсаңыз, анан баарына штраф төлөп тамак алып бересиз. Мисалы дейм да. Анан себеби пайгамбар Аллах Таала айтат: "Фалиятанафасил мутанафисун, сабиқун" дейт. Жакшы иштерде бириңер менен мелдешип, жарышып тургула деген аяттар бар. Энди эми дейт, түндү ким ошол түндүн ичинде сиз Аллах Таала менен кезигем, Аллах Таала менен жолугам, сизди ким күтүп турат, ошону эстеп ойгонуңуз. Кандай эле хадиси кудсиде келгенде, Аллах Таала төмөнгү асманга түшүп, түндүн акыркы 3-чү бөлүгүндө мындай дейт: ким мени издесе, мен ага жооп берем. Ким менден сураса, мен сураганын берем. Ким менен истигфар кылып кечирим сураса, мен кечирем дейт. Демек, ушул убакытка туш болуп, Аллах Таала менен жолугуп калуу керек. Түн сайын Аллах Таала ушундай деп айтат. Ал эми кээ-бирлер ушудан кургалат. Эгер жүрөк Аллах Таала менен жолугушууну кааласа, анда ойгонуу жеңил болот. Бул эми тахажжуд намазы милдет эмес, бул фарз эмес, бул нафил. Нафил дегенибиз бул кошумча намаз. Бирок өзгөчө сыймыктуу, өзгөчө сооптуу намаз. Бир жолу ушул тахажжуд намазынын таттуулугун сезген адам эч качан аны калтыргысы келбей калат. Бир жолу тахажжуд намазынын таттуулугун сезиңиз, Аллах Таала менен болгон байланыштын, намаздын таттуулугун, намаздан кийин Алла менен болгон сүйлөшүүнүн, дуанын таттуулугун сезиңиз. Ошол тахажжудка 5-10 минут бөлсөңүз деле ушундай таттуулук менен сезип окусаңыз, бул сиздин жашооңузду сөзсүз өзгөртөт. Сиз мындан кийин мындай таттуулукту сезе албайсыз. Муну сезген адам гана айта алат. Мен сездим, ошондуктан мен сиздерге айтып берип атам, бирок мен сиздерге досконально жеткире албайм. Азыр араңыздарда бар болсо ушундай инсандар, мен тахажжудтун, жалпы намаздын таттуулугун сездим дегендер бар болсо айтыңыздар, Анан тахажжуд намазы тандалгандардын намазы. Тахажжуд намазы бул тандалгандардын намазы. Атайын Аллах Таала тандап, Аллах Таала сиздерди ушундай терип, ошондой өзүнүн сүйүктүү адамдарын гана тахажжудка тургузат. Жөнөкөй адамдар тахажжудка турбайт. Мисалы үчүн, сизди саат 5-те, таңкы 5-те дейли, бир Турцияга эс алууга же бир башка бир өлкөгө бир рейсиңиз бар болсо, учак менен уча турган, анан сиз уктабайсыз, ошол рейсти күтөсүз. Эгер путешествие, сафар, умра болсо, түнү бою уктабай, адреналин, мен ушул түнү уктап калбашым керек, мен рейске деп неметесиз да. Же болбосо бирөө чалып саат 4-тө кел, мен сага сонун бир жумуш, мүмкүнчүлүк, бир миллиондаган акчаларды табабыз десеңиз, сиз ошол жумушка барыш үчүн, ошол жумуштан үлүш алып калыш үчүн уктабайсыз, түнү бою күтөсүз ушуну. Ал эми тахажжуд намазына, Аллах Таала менен жолугушууга, ушул дуаңызды кабыл боло турган момент, да, бул дуанын кабыл боло турган учуру, Аллах Таала менен жолуга турган сонун бир момент, бул үлүш только тандалгандарга гана берилет. Ошондуктан
сөзсүз түрдө тахажжуд намазга ниет кылыңыздар жана жогоруда айтылган кеңештерди сөзсүз аткарсаңыздар албетте турасыздар. Жана Аллах Тааладан дуа кылыңыздар. Я Аллахым, бүгүн ниет кылдым мен тахажжуд намазга турууга, сен мага мүмкүнчүлүк бер. Сен мага жардам бер. Чарчаган жоксуздарбы? Азыр эң кызыгы, эң пайдасы алдыда. Дагы көп хадистерди даярдап койдум. Мына өзүм китептен окуп берем иншаллах. Тахажжуд намаздардын пайдасы жөнүндө. Мына караңыздар, мен каза намазындамын сездим бүгүн. Машалла. Бул кечеги эфирден кийин сиз уже каза намазын ушундай таттуулугун сезип атасыз. Бул каза намаздын таттуулугун ар бир адам сезбейт. Как попало тартып окулуп салат. Тахажжуд намазын сезсеңиз, демек сиз Алла менен болгон байланышты түздүңүз. Машалла, сонун дейт. Улам сонун болуп жатат, чарчабадык дейт. Эгер сиздер чарчабасаңыздар, мен улантайын. Тахажжуд намазынын сооптору жөнүндө сиздерге айтып бергим келет. Аллах Таала Курани Каримде көп ушул тахажжуд намаздар жөнүндө, түнгү намаз, жалпы намаз жөнүндө айтат. Хадистерде дагы намаз, тахажжуд намаз жөнүндө көп хадистер бар. Сиз ошол тахажжуд намазга туруп, о Аллахым, мени билип билбей кылган күнөөлөрүмдү кечир. Эки дүйнөдө мени бактылуу кыл, кыяматта тозок отунан сакта, пайгамбарлар менен бирге Фирдаус бешине чыгара көр деп көзүнө жаш алып, чын ыхластан жалынып жалбарып Аллахтан сурасаңыз, бул базовый дуа. Бул эми таптакыр убактыңыз жок болгондо эки рекет тахажжуд намаз окуп, Аллах Тааладан сурап, ушул дуаны окуп койсоңуз деле жетиштүү болот. Бирок албетте биз Аллах Таала менен көпкө чейин сүйлөшкөбүз келсе, көп нерсени айтабыз. Бул хадисти мен буга чейин айттым, дагы бир жолу азыр айтып берем. Мындан сырткары Аллах Таала айтат: "Ва минал лейли фатахаджжат бихи нафилатан лака". Түн ичинде да кошумча ибадат кылып тур. Тактап айтканда, түн ичинде тахажжуд намазга тур дейт. Антеб аса ан ябасака роббука макама махмуда. Балким сенин Роббим макталган даражага көтөрөт дейт. Көрдүңүздөрбү? Түндө тахажжуд намаз окусаң, мүмкүн сен Аллах Тааланын назарына илинип, Аллах Таала сени бир макталган бийик махмуд даражаларга көтөрөт дейт. Бул аятта келген. Кийинки аят Зарият сүрөсү "Кану қалилан минал лейли ма яхжаун ва бил асхари хум ястагфирун" дейт. Таква момун адамдар жөнүндө. Алар түн ичинде аз гана укташчу дейт. Таң атканда болсо Аллах Тааладан кечирим сурашчу дейт. Асхар деген сухур убагы деген сөз. Сухур зуурлук кылабыз го, ошол оозду жабабыз. Түндүн акыркы бөлүгүндө истигфар кылат дейт. Тактап айтканда, Аллага жакын болгон адам болгуңуз келсе, сиз эмне кылышыңыз керек? Сиз эң биринчи очередь Аллах Таалага истигфар, кечирим сурашыңыз керек тахажжуд убагыңыздар. Жана дагы Аллах Тааладан көп дуа кылыңыздар. Жана дагы ушул аят мага аябай жагат. Татажафа жунубухум анил мадажи ядуна раббахум хафа ва тамаа дейт. Алардын капталдары дейт. Демек Аллага жакын болгон адамдардын капталдары, мына капталдары төшөктөрдөн бөлүнүп, биз турабыз да, ошо төшөктөн айрылып, Роббисине коркуп жана үмүттөнүп дуа кылышат дейт. Демек Аллах Таала өзүнө жакын болгон пенделеринин гана капталдарын төшөктөн жана жунуп деген ошол өздөрүнүн капталдарын анил мадгажи төшөктөрдөн көтөрөт жаткан жерлеринен, жана дагы Роббисине коркуп үмүттөнүп дуа кылдырат, намаз окуткузат. Афдалус салат ба'дал фарида салатул лейл. Раваху Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, фарз намаздан кийин эң мыкты, эң күчтүү, эң мощный намаз бул түнкү намаз тахажжуд деген да. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты: "Алейкум биллейли би киямил лейл, фа иннаху даабу салихина каблакум ва курбату иля Аллахи ва мин хада анил исми ва такфиру лиссейат ва мутридатун лиддаи анил джасад". Пайгамбар айтты: "Түнкү намазды кармап жүрүңүздөр. Кармап жүрүңүздөр деген такай окуп жүрүңүздөр. Түнкү тахажжуд намазды калтырбаңыздар. Анткени ал дейт, ошол тахажжуд намаз силерден мурдагы солих пенделердин адаты болгон. Таква пенделердин адаты болгон. Аллахка жакындатуучу, күнөөдөн тосо туручу, күнөөлөрдү жое туручу жана дененин ооруларынан сактоочу ушул тахажжуд намазы" деп Пайгамбарыбыз айтып кеткен. Ошону мен азыр дагы бир канча хадис бар. Аларды бул жакка слайдтарга кошкон жокмун, бирок сиздерге китептен окуп бергим келди. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله تعالى رجل قام من الليل فصلى وأخذ امرأته وإن أبات نضح بالماء
وجهها ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضجت بالماء وجهها дейді. Демек пайғамбарымыз айтты да, бұл хадис эми азыр кеңирээк түшүндүрөм, кеңири. Кайсы бир эркек киши дейт, түндө туруп тахажжуд намазын окуп, андан кийин өзүнүн аялын тургузса, эгер аялы тургусу келбесе, бетине бир аз суу чачыратып койсо, ага Аллахтын мээрими болсун дейт. Ошондой эле кайсы бир аял түндө туруп тахажжуд намазын окуп, андан кийин менин күйөөм дагы ушул тахажжуд намазынын үлүшүн алып калсын деп күйөөсүн ойготсо, күйөөсү ойгонбой күйөөсүнүн бетине бир аз суу себелесе турсун деп, ага Алланын мээрими болсун деди. Караңыздарчы. Эми бул кээ бир семьяларда түшүнөт, күйөөсү, кээ бирлеринде болсо, например, күйөөсү жек көрөт, бетине суу куйгандан, аялы жаман көрөт, анан уруш талаш болуп кетет. Ошондуктан бул нерсени заранее сүйлөшүп алыш керек күйөөңүз менен. Азыр устаза Гүлнур устаза ушундай хадис айтты, пайгамбарыбыз хадис бар турбай деп, түндө туруп алып күйөөңүздүн бетине суу чачып жүрбөңүздөр. Анан муну сүйлөшүп алыш керек. Ушундай хадис бар экен. Эгер тахажжуд намазга ойгон сен мен турсаң деп күйөөңүзгө айтасыз да, мени тургузуп кой. Эгер мен турбасам, бетиме суу чачыратып койгонго руксат деп өзүңүздөр өз алдынча макулдашып алыш керек бул нерсени. Анткени кийин бул соора бир талаш, урушка алып келбесин. Дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде бар. Ани наби саллаллаху алейхи вассалам кали ман сала фил лейл ва ахсана салата карамуллаху би тис'a ашия. Кимде ким түнкү намаз, тахажжуд намазын окуп, аны мындай жакшы, качественно окуса дейт, Аллах Таалага 9 нерсе берет, 9 жакшылык берет дейт да. Муну азыр жазып алсаңыздар болот. Мен просто слайдтарга жазганга жетишпей калдым, азыр сиздерге араб тилинен которуп берип атам. Демек, кайра айтам. Кимде ким түндө тахажжуд намазын окуп, аны мындай мощный, сочный, классный кылып окуса, сиздерге ушундай түшүндүрбөсө, жүрөккө тие тургандай болуш керек да. Аллах Таала 9 нерсе менен аны сыйлайт. Биринчиси, хомсатун фид дунья, 5-өсү бул дүйнөдө берилет. Арбаатун фил ахира, 4-өсү ахиретте берилет. Аль-хамсату лати фид дунья, дүйнөдө, бул жашоодо берилүүчү 5 нерсе. Яхфазахуллаху таала минал афат, Аллах аны апат, кырсык, баледен сактайт. Экинчиси, язхару асару таати фи вачхихи, жүзүндө ошол ибадатынын белгиси, нуру пайда болот. Үчүнчүсү, юхиббуху кулубу ибадис салихин, башка инсандар, башка адамдар аны сүйүп баштайт. Себеби Аллах Таала алардын жүрөктөрүнө ушул инсанга сүйүү пайда кылат. Себеби ал тахажжуд намазын окуганда Аллага жакын болот. Кайсы бир адам Аллага жакын болсо, Аллах Таала аны сүйөт дагы. Жабраил алейхиссалам периштеге айтат, сен аны сүй дейт. Жабраил периште ал адамды сүйгөндөн кийин бардык махлуктарга айтат, силер дагы аны жакшы көргүлө дейт. Демек, бул экинчиси, бардык момундардын үчүнчүсү, бардык момундардын жүрөктөрү ушул адамды сүйүп баштайт дейт да. Андан кийин ваянтaqu лисануху бил хикма, тили хикмат менен сүйлөп баштайт. Мудрость дейт кой, данышмандуулук. Тили данышмандуу сөздөрдү гана сүйлөп баштайт. Байкаңыздар, кээ бир мына устаздардын баяндарын угасыздар, ушундай данышман сөздөрдү айтат. Анын сөздөрү мындай бир ойго сыйбаган, көңүлгө келбеген, ошондой чубак устазыбыздын сөздөрү мындай жөнөкөй эле сурооду күлкүгө айландырып, бир жагынан туура дагы болчу, экинчи жагынан сиздин маанайыңыз да көтөрүлүп, сурооңузга жооп да таап, мындай хикмат менен жооп берчү. Ушундай тилинде хикмат пайда болот дейт тахажжуд намазынын таасиринен. Уэжалуху хакиман ай ярзакухул фиқх. Аллах Таалага фиқх илминен берет дейт, түшүнүк илминен берет дейт да. Вал арбаату лати фил ахират. Ахиреттеги 4-өө болсо, юхшару минал кабр абядул вачх. Кабырдан тирилген кезде, ар бирибиз кабырдан кайра тирилебиз да кыямат күнү, ошондо жүзү ак болуп тирилет. Юяссиру алейхи хисаб, эсеп кысабы жеңил болот. Бул экинчиси. Ямуру аля сиратикал баркил хатиф, сират көпүрөсүн чагылгандын тегиздиги менен өтөт. 4-чүсү, юата китабуху бияминихи яумал кыяма, амал китеби оң колунан берилет. Демек, ушул 5 белек бул жашоодо, 4 белек ахиретте берилет. улантабыз. Ани наби алейхиссалату вассалам قال: ليلة أسري بي إلى السماء أوصوني بخمسة أشياء أوصوني ربي بخمسة أشياء فقال. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Исра Мираж түнү жет асманга көтөрүлүп, жаннат тозокту көрүп, Аллах Таалага жолуккан кезде, Аллах Таала ага осият кылды 5 нерсени. 5 нерсени осият кылды.
Фақала, анан Аллах Таала айтыптыр: "Ла тааллақ қалбақа бид-дуния, фа инни лам ахлуқха лака." Бул дүйнө менен жүрөгүңдү байлаба. Биз азырдын көйгөй проблемабыз эмнеде? Биз бул дүйнө менен жүрөгүбүздү байлап койдук. Бардык проблемабыз ушул дүйнө боюнча, дүйнөнү ойлойбуз, дүйнөнү сүйлөйбүз, дүйнө боюнча переживать этебиз. Аллах Тааланы ойлобой эле, ибадатты ойлобой эле, намаз окуп аткандагы жүрөгүбүздө намаз эмес, Алла эмес, дүйнө болуп кетти. Ошону айтып атат Аллах Таала: "Ла тааллақ қалбака бид-дуния." Жүрөгүңдү дүйнө менен байлаба дейт. "Фа инни лам ахлуқха лака." Мен аны сен үчүн жараткан эмесмин дейт. Важаал, экинчиси, важаал махаббатика ли. Сүйүүңдү мага арна дейт. Мени сүй дейт. Аллах Таала айтат: "Фа инна масиракум илейя." Албетте мага кайтасың дейт. По-любому, кимди сүйсөң, тигин сүйөсүң, муну сүйөсүң, бирок баары бир мага кайтасың. Ошондуктан мени сүй дейт. Важитахид фи талабил жанна. Бейишти талап кылууда аракет кыл дейт да. Важитахид, тырыш, аракет кыл. Бул жерге көп нерсе келет. Намаз оку, тахажжуд намаз оку, орозо карма, зикир кыл, Куран оку, баардык ошол нерсе кирип кетет. Вакун айсан минал халқи, жанадагы акыргысы, пенделерден эч качан үмүт кылба. Үмүтүңдү пенделерден үз дейт. Фа иннаху лейса фи айдихим шейун. Алардын колунда эчтеке жок. Чындыгы, пенделердин колунда эч нерсе жок. Алардын баардыгы Алланыкы. Ошондуктан эч кимден эч качан үмүт кылба дейт. Акыркысы дум алат тахажжуд, такай тахажжуд намазын оку. Фа инна нусрата ма киямил лейл. Албетте менин жардамым түндө туруу менен дейт. Көрдүңүздөрбү? Машалла, ушул хадис вообще мага аябай таасир бергенде, мен биринчи жолу окуганда. Азыр дагы бир жолу кайталап кетейин. Кийин иншаллах эгер эфир сакталып калса, ар бирин жазып алыңыздар. Бул нерселерди мен мисалы үчүн сиздерге атайын араб тилинен даярдап которуп берип атам. Кайра айтам, Исра түнү пайгамбарыбыз Аллах Таалага жолуккан кезде Аллах Таала ага 5 нерсени осуят кылды. Биринчиси, дүйнө менен жүрөгүңдү байлаба дейт. Мен дүйнөнү сен үчүн жараткан жокмун дейт. Биз үчүн 5. Дүйнө биз үчүн эмес, бизге 5 жаралган. Экинчиси, важаал махаббатика. Мени сүй дейт. Аллах Таала айтат, мени сүй дейт, себеби мага кайтып келесиң все равно. Үчүнчүсү, важтахид фи талабил жанна. Бейишти талап кылууда, издөөдө аябай аракет кыл, көп ибадат кыл дейт. Төртүнчүсү, кун аисан минал халқи. Пенделерден үмүтүңдү үз дейт. Эч кимден эч нерсени үмүт кылба дейт. Ушул мага жардам берсе экен. Тигиден муну сурасам ушундай болот, муну мындай кылсам, тигиге жолугуп муну айтсам, анан бул мага муну берсе экен, апам мага муну берсе экен, атам муну кылса экен, күйөөм. Эч кимден эчтеке үмүт кылбаңыздар, Алладан сураңыздар. Фа иннаху лейса фи айдихим шейун. Анткени алардын колунда эч нерсе жок. Албетте күйөөбүздөн сурайбыз, тигиден сурайбыз, мындан сурайбыз, бирок үмүт кылбайбыз эч кимден. Жүрөгүбүздө үмүт болбош керек, акыркысы дум алат тахажжуд, тахажжуд такай окуу, анткени менин жардамым түнкү турууда дейт Аллах Таала айтат. Ани наби алейхиссалату вассалам кийинки хадисте аннаху каала ман истайқаза минан нау фақал. Кимдегим түндө ойгонуп, түн ортосунда, түн жарымда болот го ушундай случайлар. Сиз ойгоносуз дагы, ойгонуп кетесиз, анан уктай албай ары бери жатасыз. Ошондо туруп надуаны оку дейт. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Субханаллахи валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Роббигфирли ва ливалидайя ва лил муъминина вал муъминат деген дуаны окуса, анын бардык күнөөсү кечирилет. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул тахажжуд намаздын мааниси аябай зор, аябай бийик. Дальше. Аябай көп хадис даярдап алып турмун. Эми баарын азыр окуп бергенге убакыт калбай калса, азыр азыраак окуйн, Жакшы дагы бир хадис менен бөлүшөйүн. Коля алейхиссалату вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты. Яқиду шейтану аля насияти раси ахадикум иди хуа наимун саласа окат. Шейтан алейхилана качан ар бир инсан, любой инсан уйкуга жаткан кезде мына жерине, желкесине, мына жерине 3 түйүн байлайт. Биз аны көрбөйбүз, бирок ар бирибиз түндө жатабыз го уктаган. Ошол кезде мына жерге 3 түйүн байлайт. Фаида истайқаза, ошол пенде түн жарымында ойгонуп, Аллах Тааланы фазакарасмаллах, Аллах Тааланы эстесе, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, же бисмиллахир рахманир рахим, любой же я Аллах деп Аллахтын атын эстесе, инхаллат уктатун вахида, бир түйүнү чечилип кетет дейт. Сумма ида таваддаа,
анан барып дарат алса, экинчи түйүнү чечилип кетет. Сумма ида салла, анан барып намаз окуса, инхаллат акта салиса, үчүнчүсү чечилет. Фа асбахана шейтан, анан ошол күнү ал энергичный, сонун болуп жүрөт дейт да. Ва илля, эгер андай кылбаса дейт, бул багымдат намазга тиешелүү хадис да. Эгер андай кылбаса, жанагы турбаса, Алланын атын эстебесе, багымдатка турбаса, мисалы, бәле шейтону фи узунайхи, шайтан анын кулагына зара кылат, сиет. Көрдүңүздөрбү? Демек, багымдат намазын турбаган адамдардын бардыгынын кулагы шайтандын унитазы. Бул акыйкат. Бул менин сөзүм эмес, бул пайгамбарыбыздын сөзү. Ошондуктан багымдат намазына турбай жүрсөңүздөр, демек кулагыңыздарга шайтан тийген. Бул эми мен ачык эле айтып атам сиздерге. Ошондуктан багымдат намазына туруңуздар. Аллах Тааладан көп береке болот. Кале имам ал-Газали, имам Газали мындай хадиси бар. Ида кана аввалул лейл, түндүн башы келген кезде, нада мунадин мин тахтил арши. Бир чакыруучу чакырат, бир периште кыйкырат экен бизге кайрылып. Ала якумул хайфун алладина ютилуна кыямахум фи салати ила сахар. Барбы дейт Алладан корккон пенделер, ушундай туруп тахажжудту окушат таңга чейин. Ушундайлар барбы дейт. Тумма юнади мунадин. Анан дагы бир чакыруучу периште кыйкырат. Ала якумул мустагфирун. Кечирим суроочулар турабы дейт бүгүн тахажжудка. Фаякумун. Андан кийин алар да турат дагы Алладан истигфар кылып сурайт. Уайда талал фажр. Анан багымдат намазы убагы келген кезде юнади мунадин. Ала якумул гафилун. Кайдыгерлер турбайбы дейт. Фаякумун. Анан алар турат. Мин фурошихим, төшөктөрүнөн. Калмаута дейт. Өлүктөргө окшош ойгонот. Яншуруна мин кубурим, кандай эле өлүктөр кабырдан тургандай дейт. Демек, намаздарды өз убагында көбүнчө ушул багымдат намаз каза болот да, ошондуктан каза болбош үчүн ар бирибизге ушул хадистер сонун мотивация, үлгү болуш керек. Ошондуктан Лукман Хаким, пайгамбар өзүнүн баласына осият кылганда айтты: "Я бунайя, эй балаке, эй балам" деди да, эркелетип. "Ла такун найман валидейка юнади фил асхар ва анта найм." Түндө кыйкыруучу периште кыйкырган кезде сен уктаба, тур дейт да. Демек, биз аларды укпайбыз, ал периштелерди укпайбыз. Бирок болот го ушундай учурлар, жатасың, уктайсың, анан бир убакта турасың да уктай албайсың, ары оонайсың, бери оонайсың. Бул сизди периштелер ары бери оонатып атат. Тахажжудка турсун деп сизди ойготуп атат. Ошондо сиз эмне кыласыз? Турасыз, тахажжуд намазын окуйсуз, Аллах Тааланын любой казнасынын эшигин ачып сурап алсаңыз болот. Бул Аллах Тааланын сизге болгон бир белеги. Ошондуктан сөзсүз ошол багымдат намазга, тахажжуд эми фарз эмес, бул нафил, бирок сообу мол нафил намаздардан. Эми көп берилген тахажжуд намазы боюнча көп берилген суроолорго жооп берейин мен. Канча рекет окуш керек дейт. Дуаңызды жазып коюңуз дейт, кийин группага жөнөтөйүн, иншалла. Көп берилген суроолор: канча рекет окуш керек тахажжуд намаз? Эң азы 2 рекет. 2 рекет эң азы. Анан 4 рекет кылып окусаңыздар болот. 5-нин сүннөтүнө окшош окусаңыз болот. Же 2 деп 8 рекет кылып окусаңыз болот. Ар бирин 2ден бөлүп. Бирок канча окусаңыз да ар бири сапаттуу болсун. Эгерде канча 8 рекет, 10 рекет окуп, бирок сапаты алсыз болсо, лучше аз окуңуз. Канчага нафсиңиз чыдайт, канчага күчүңүз чыдайт, канчага ниетиңиз чыдайт, ошончо рекет окуп, аягында көп дуа кылыңыз, сураңыз. Анан кийинки суроо: кайсы убакытта турсам туура болот дейт да. Мына караңыздар, ар бирибизде бизде телефон бар. Телефонда Насаат медиа деген приложение бар. Же болбосо башка намаздын убактын аныктоочу башка приложениялар бар. Ар биринин убакыттары, мисалы бул жерде Насаат медианыкы көрүнүп турат, бул башка датаныкы, жөн эле мен интернеттен скрин кылып эле бул жака чаптап койдум. Ал эми бул жактагысы дагы тоже скрин, башка приложенияныкы. Кимде кандай приложение бар, өзүнүн, мисалы сиз Бишкекте болсоңуз, Бишкекти настройка кыласыз. Москвада болсоңуз, Москваны настройка кыласыз. Ошол жерден намаздын убакыттары чыгып калат. Фажр деген багымдат. Багымдат намаздын убагы көргөзүлүп турат. Мисалы 5:11 дейли. Ошол 5:11ге чейин окуп калсаңыз, тахажжудуңуз өтөт. Кандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан бир хадисинде келгендей, тахажжуд намазынын бүтүшүнө
ушунчалык аз убакыт калса жана эчкини сааганчалык убакыт калса дагы окуп жетишип кал дейт. Көрдүңүздөрбү? Эми эчкини сааганга канча минут кетет? Кээ бирлер 5 минутта саап коет, кээ бирлер 10 минутта. Ушунча убакыт калса дагы дейт, тахажжуд намазын жетишип окуп калыңыз багымдат намазы убагы киргенге чейин. Эми кээ бирлер айтат, жатардын алдында окуп койсом болот, окуптандан кийин болот, тахажжудка өтөт, бирок сообу аз болот. Мындай жалкоодун тахажжуду ал, жалкоо адам тахажжуду. Экинчиси болсо түн жарымда ойгонуп, атайын 2-лерде 3-тө ойгонуп тахажжуд окуса, ал деле жакшы сонун сооп болот. Бирок бул жерде шарт, ошол тахажжуд окуйм деп багымдатты каза кылып албаңыз. Нафил окуйм деп фарз намаз каза болуп калбасын, Анан эң жакшысы, эң мындай безопасный дейт, безопасный способ бул багымдатка бир жарым саат алдын калат го, ушул убакытта тургасыз, даратыңызды аласыз, жашынакай жарым саат убактыңызды бөлүп, ошонун ичинде мисалы үчүн 5 минут намазга, 5 минут Куранга, калган минутун дуага бөлсөңүз, Алладан дуа кылып, илап сурап, ошол нерсе сонун эң жакшы болот. Мен ушул ыкма менен колдоном. Тахажжуд намазына чейин сөзсүз укташ керекпи, же уктабай эле окуса болобу дегендер бар. Кээ бирлер бар го, мындай түнү бою уктаган адамдар бар. Адамдардын немеси жабырнак жана саба деп бөлүнөт го. Жабырнак дегендер алар эрте жатып, эрте турат. Сабалар болсо түнү бою уктабайт, күндүз уктайт. Анан кээ бир адамдар түндө уктабай, ары бери жүрөт, басат, анан ошол убакта уктабай эле тахажжуд намаз окусам өтөбү дейт, өтөт. Бирок менин кеңешим, Аллах Таала бизге түндү эмне үчүн берди? Түндү бизге эс алыш үчүн берди. Түн эс алуу үчүн жаралган. Түндүн максаты ушул инсандар токтоп эс алсын үчүн. Түндүн максатын жоголтуп албай, түндүн акысын бериңиздер. Жана түндөгү уйку күндүзгү уйкудан караганда алде кайда пайдалуураак. Ошондуктан мен өзүм негизи саба болчумун. Өзүм чисто сердечный признание айтайын. Мектепте окудум, студент болдум. Любой учурларда, даже бала төрөгөндөн кийин дагы дайыма саба болчумун. Андан кийин мен бул нерсе вагы заманында келет, Аллах Таала тук этти да мага ушундай бир аятты көргөздө, ушул түн бизге укташ үчүн жаралган. Түндө укташ керек, түндүн акысын бериш керек деген жүрөккө ушундай нерсе жүрөккө кирген кезде, мен ошол кезде түшүндүм да. Түндө укташ керек турбайбы? Түндүн уйкусу бөлөк экен. Бул Алланын буйругу, бул түндүн акысы деп мен ошол заматтан баштап түндө уктап баштадым. Эми албетте кээде жумуш маселеси болуп калат. Ушундай слайд жасайбыз түндө, ушундай сабактарга даярданып калганда, балдар уктап жатканда түндө туруп албетте уктабай калган күндөр болот. Мисалы үчүн бүгүн. Анан бирок баары бир барыңыздарга кеңеш берем. Түндө бир сыра уктап, анан турсаңыздар, тахажжудуңуз бодрыйраак болот. Кыска сүрөлөрдү окуса болобу дейт, тахажжуд намазда ооба болот. Тахажжуд намаздан кийин зикир кылбасаңыздар деле болот, Куран окусаңыздар жетиштүү. Кадимки намазда субханалла, альхамдулилля, Аллах бар аятыл курсини окуйсуз го, ошолорду окубайсыздар. Намаз окуп көргөн эмесмин, тахажжуд окуп көрсөм болобу? Болот албетте. Бүгүн мен сиздерге намаз курсум жөнүндө айтып берем. Намазды окуй албагандар намаз курсуна катышып үйрөнүп алсаңыздар болот. Тахажжуд намазын отуруп окуса болобу? Себепсиз окубаган жакшы да. Негизи нафил намаздарды отуруп окуса рухсат. Бирок бутуңуз ооруйт, белиңиз ооруйт, же боюңузда бар болсо, тахажжуд намазын отуруп окусаңыз бир себеп менен болот. Ал эми эгер себеби жок эле тахажжуд намазды отуруп окубаган жакшы, лучше туруп как положено окуңуздар, Тахажжудтан кийин фитр намазын сөзсүз окуш керекпи дейт. Кээ бирлер ойлошот да, тахажжудтан кийин витр окулат деп. Бул жерде мындай маселе. Витр намазы куптан намазынан кийин окула турган 3 рекет намаз, Ал намазды ошол куптандан кийин окусаңыздар дагы болот, тахажжудтан кийин дагы окусаңыздар болот, эгер тахажжуд намазына турам деп өзүңүзгө твердо ишенсеңиз. Эгер тахажжуд намазына турбайм, уктап калам десеңиз, анда витрди куптандан кийин окуп калыңыздар. Тахажжудда эмне окуш керек? Демек, тахажжуд намазы кадимкидей эле 2 рекет багымдат намазында эле окуйсуздар. Эң азы 2 рекет, чотко, Аллага берилип, чын ниет менен. Анан тахажжуд намазы бүткөндөн кийин мен эмне кылам? Азыр мен сиздер менен ушул жерден бөлүшөм. Мен кандай дуа кылам? Сиздерге дагы кызыктуу болуш керек. Канча жылдан бери тахажжуд намазын окуп келем. Албетте таштаган күндөрүм дагы болот. Бирок тахажжудду такай окуганга аракет кылам. Тахажжуд намазын жанагы окуучу кезимден бери окуйм. Себеби тахажжуддун таттуулугун бир жолу сезген адам
ал уже башка бул таттуулукту жоготкусу келбей калат. Ушул тахажжуд намазын күндө окугусу келет, хоть аз болсо дагы окуп калайын, жетишип калайын дейт. Багамдат намазына бир 5-10 мүнөт эртерээк койгонуп калсам дагы ушул намаздын таттуулугун, ушул намаздын пайдасын, үлүшүн алып калгым келет. Тахажжуд намазына мен дайыма 2 рекет намаз окуйм. Көп болсо 4, мындан аштырбайм. Себеби мен билем, менин нафсым мындан көпкө чыдабайт. Бирок ошол 2 рекет намазды мен качественно окуйм. Башынан баштап ниет кылганда Аллаху акбар деп дегенге чейин, я Аллахым, мына мен сенин алдында турам. Караңгы түнү, эч ким жок жанымда, баары уктап жатат. Мен сенин алдыңа келдим. Мен сенин муктаж пендеңмин. Мен сенин кечиримиңе, мен сенин мага жардам берүүңө, сенин колдооңо, сенин дуамды кабыл кылууңа мен муктажмын. Сен мага жардам бер. Ушул тахажжуд намазды сапаттуу өтөгөнгө деп Аллаху акбар дейм дагы. Эч нерсеге алаксыбастан чын жүрөктөн окуйм. Албетте шайтан алейхи аны азгырып турат, бала ойгонуп калат, ар кандай нерселер болот. Бирок максималдуу түрдө күчүм жеткенче аракет кылам намазды жакшынакай окуганга. Билген сүрөлөрүмдү кошом, узун сүрөлөрдү кошконго аракет кылам. Анан тахажжуд намазында ыйлагың келбесе дагы ыйлаганга ыйлагандай мындай притворяться этет го кээ бир балдар. Бир оюнчукту алдырып берген кезде мамасынан алып берчи, ыйлайт, калп эле ыйлайт, алып бергенден деп күлүп коет да. Ошондой кылып ыйлагым келбесе дагы көбүнчө бирок ыйлагың келет. Себеби Алланын мээримин элестетесиң да. Аллахтан сени ушундай убакытта тургузуп, башкалар уктап атканда сени жалгыз өзүнүн алдына чакыртып алды. Бул чоң даража. Бул чоң свидание. Любой адам ал свиданияга келе албайт. Сен мени алдыма алып келдиң, Аллахым шүкүр сага деп. Көздөн жаш келет. Өзүнөн өзү келет жаш. Андан кийин жаш келбесе, мындай аракет кылам да, как будто ыйлагандай кылып түрүмдү мындай бузуп, жанагы кичинекей бала бир нерсени сурап алгысы келет го, ошондой кылганга аракет кылам. Аллах Тааланы алдай албайсың. Бирок Аллах Таала эне баласына мээримдүү болуп жанагы оюнчукту алып берет да. Аллах Таала 70 эсе энеден мээримдүүрөөк. Ошондуктан андан кийин 2 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин бир сүрө окуйм, Куранды ачып. Каалаган сүрөмдү окуйм. Эгер Куран окуй албасаңыздар, анда билген сүрөңүздү окусаңыз деле болот. Бул шарт эмес, окубаса деле болот. Андан кийин дуа кылып баштайм. Дуада эң биринчи Аллага мактоо айтам. Аллахым, сен ошондой улуг затсың, беришен затсың. Сен Рахман, Рахим, 99 аттарынан билген аттарымды айтып Алланы мактайм күчүм жеткенче. Андан кийин пайгамбарга салават айтам. Аллахумма солли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деп пайгамбарга салаваттарды айтам. Андан кийин салават айтып бүткөндөн кийин Аллахтан кечирим сурайм. Аллахым, кечир деп күнөөлөрүмдү эстейм. Мен мындай күнөө кылдым. Мен мындай канчалаган жана эсиме келбеген, билбеген күнөөлөрүм бар. Ошолорду кечир деп Аллахтан кечирим сурайм. Ыйлап. Анан шүкүр кылам. Мына прям последовательность мен ушул ыкма менен кылам. Анан шүкүр кылам. Кечирим сурагандан кийин шүкүр, Аллахым, берген нерсең, ар бир берген нерсени көзүмө илинген, оюма келген, даже мына дем алган демден, ичкен суудун ар бир тамчысына, кийген кийимдин ар бир жибине, ар бир топчусуна чейин шүкүр деп, берген свет, электричество, суу, водопровод, отопление, эмне бар, үйүмдө эмне бар, балдардын ден соолугу, алардын акылдуулугу, алардын ийгиликтери, ар бир нерсеге шүкүр айтам дагы. Ал нерселер эгер сиздин оюңузга келбесе, список кылып жазып алыңыздар. Себеби тахажжуд намазда ой чачырап кетпесин, намаздан кийин. Анан кийин шүкүр айткандан кийин өзүмдүн дуаларымды айтам. Жүрөгүмдө эмне бар сурайм. Уялбай сурайм. Ахиретти сурайм биринчи. Тозоктон сакта, бейиш бер, кабыр азабынан сакта, амал китебин оң колумнан бер. Жалпы ахирет боюнча сурайм. Андан кийин болсо мен бул дүйнөнүн муктаждыктарын сурайм. Бул дүйнөдө мага ушуну бер, муну бер, ден соолук бер. Андан кийин ушулардын баарын сурап бүткөндөн кийин жана дагы өзүмдүн туугандарыма, жакындарыма, шакирттериме, ким менден дуга сураган болсо, ата-энеме баардыгына, я Аллахым, ошолор эмне сураган болсо, ким менден дуга кылып бериңиз, мага дуа кылып коюңуз деп үмүт кылган болсо, ошолордун дуаларын баардыгын кабыл кыл деп аларга атайын дуа кылам. Атайын өзүм сүйгөн адамдардын аттарын отдельно айтып дуа кылам. Хидаятка келе албай, намазга келе албай жүргөн туугандарыма отдельно дуа кылам. Андан кийин бүтөт ошону менен тахажжуд намазын амин я Робби деп бүтүрөм. Жүрөк эс алып калат.
жүрөккө салып калат. Себеби сизди эч ким укпайт. Тек гана Алла менен сиз гана байланыштасыз. Эми сиздин кандай бир көйгөйүңүз бар болсо, ушул мен айткан жол менен кылып көрсөңүздөр, бул жеңил метод да. Бул эң жеңил, эң действенный метод. Аллах Таала сөзсүз түрдө кабыл кылат. Менин канча дуам кабыл болду. Канча дуам кабыл болду. Өзүм үчүн кылдым, бирөө үчүн кылдым. Ким үчүн кылбасам баардыгы кабыл болду. Жоопсуз калбады. Эми мындай суроо келди мага: күндүз чарчайм, түндө тахажутка тура албайм дегендер бар. Албетте, апалар бар, балдары көп, чарчайт. Сиздер эми багымдаттан алдын бир 5-10 мүнөт эрте туруп тахажут намазы окуп алсаңыздар эң жакшы. Тура албасаңыздар жатардан алдын куптандан кийин 2 рекет намаз окуп тахажут ниетинде деп кылып койсоңуздар эң жакшы. Бирок эми ошону адатка айландырып албаш керек. Куптандан кийин болот экен го деп. Жок. Аны адатка айландырбаңыздар. Муну редкий случайларда гана кылыңыздар, Анан кээбирлер уйку имандан күчтүү, будильник коем, бирок өчүрүп кайра уктап калам дейт да. Бул жерде иманды жаңыртыш керек. Иманды Алла менен. Аллах ким? Ал вообще мени эмне үчүн жаратты? Менин бул дүйнөгө келүү максат эмне? Аллах кандай? Алланын сыпаттарын, Алланын 99 аттарын, бул дүйнөгө жаратылган максатын, өзүбүздүн алсыздыгыбызды, тактап айтканда, иманды күчөтүш керек ушул жерде. Ошондо гана Аллах ким дегенди түшүнгөнүңүздө, жүрөк менен түшүнгөндө, ошондо Алла менен болгон байланышты бекемдегиңиз келет. Эгер мен 5 мал намазды окубасам, тахажут намазым кабыл болобу дейт. Кээ бир алымдар кабыл болбойт дейт. Кээ бир алымдар кабыл болот дейт. Ошондуктан биз Аллах Таала мээримдүү зат. Иншаллах кабыл болот деп мен ойлойм. Себеби мен өзүм дагы тахажуттан баштагам. Эң биринчи бул канча 20-30 жыл мурун тахажуттан баштагам. 2 рекет намаз такай окуп, анан бир күнү мага атам ушундай бир хадис окуп берди. Кимде ким нафил намаз окуп, 5 мал намаз окубаса, анын нафил намазы бекер деген хадисти окуганда менин жүрөгүм ушундай эметти. Бирок тахажут намаздарым такай дайыма кылган дуаларым баардыгын берчи Аллах Таала. Баардыгын берчи. Бирок мен ошондой сезим келди. Мен тахажут намазын окуйм, Алладан сурайм. Аллах Таала мага берип атат, а мен фарз окубайм. Аллах Таалага неге мен фарз окубайм? Эгер Аллах Таала мага берип аткан болсо, мен фарз окуйм, мен Аллага шүкүр кылуучулардан болом деп 5 намазга ошол замат жыгылдым атамдын айткан сөзүнөн кийин. Ошондуктан иншаллах кабыл болот, бирок баары бир 5 намаз, мал намаз ал фарз, ал биринчи орунда. Ал андан жогорураак. Намазды жаңы үйрөнөм, же намазымды оңдойм, жакшыртам дегендер үчүн мен эми намаз курсун иштеп чыктым. Намаз курсунда окугандар дагы азыр эфирде бар. Эгер намаз курсунда окуган болсоңуздар жаза кетиңиздер, мен окудум деп. Эми намаз курсунда окубагандарга мен курс жөнүндө кечээ дагы айтып бердим, бир аз, бүгүн дагы көбүрөөк айтып берейин. Бирок курс жөнүндө айтып берүүдөн мурун бир аз окуучуларымдын результаттары жөнүндө айтып бергим келет. Балким мүмкүн сизге дагы алар мотивация берет. Мисалы үчүн Жибек Америкадан, Чикагода жашайт. Ушул окуучум намаз курсуна келгенде намаз окуучу эмес, мына не совершаю намаз деди да. Анан намаз курсун бүткөндө менин баламдын дейт жаман диагноз коюлган эле дейт да. Анан мен дейт Аллах Таалага таянбай, медиктерге таянып, ар кимге таянып жүрө бердим дейт да. Ошентип 7 жыл кыйналдым дейт. Ушундай бир чудо издедим дейт да, бир керемет бир айыгуу болот деп. Бирок мен Алладан башканын баардыгына таянган экенмин. Эми азыр болсо 7 жылдан кийин баардыгы Алланын колунда экен. Аллага гана таянуу керек экендигин түшүндүм дейт да. Анан намазды үйрөндүм дейт да. Намазды туура үйрөнүп, на последний вагон, ушул курстун последний вагонуна кирип, бир да минут не жалею дейт. Не жалею ни минуты дейт да. Это единственный онлайн курс, который я прошла от начала до конца. Бул курсту дейт баштан аяк мен до конца өткөн жалгыз ушул курс болду дейт да. Ушул курстан өтүп жүрөгүмө тынчтык келди дейт. Аллага болгон таянуу келди дейт. Чынар окуучубуз: ассаламу алейкум. Точкам намазды окуучумун, бирок каталар көп болчу. Намазды бирөөгө тууралатып алсам деген ойдо жүрчүмүн. Намазды окуп жүргөн эжеке.
Жибек окуучу окуган эмес, анан намаз курсунда үйрөндү. Бул окуп жүргөн, бирок каталарымды оңдоттуруп алайын деп бир курска катышып, ал жактан эч нерсе деле түшүнгөн жокмун. Чыгып кеттим. Сиңдим ушул курсту айтып, биздин курсту кеңеш кылды дейт. Көп нерселерди үйрөнүп, 5 малды калтырбай окуп калдым. Сиздерге Гүлнур устаза рахмат дейт. Кыял окуучубуз. Сиздерди мага жолуктуруп койгон Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Себептерди ачып бергенине, Instagram баракчасын канчалаган рекламалар чыгып, платный, бесплатный, ошонун арасынан Гүлнур устазанын вебинарына катышып, бул жөнөкөй эле случайность деп айта албайм. Аллахтын ушуну каалады. Көрдүм дейт, таасирлердим, жок жерден акча таап, төлөдүм, курска катыштым, мүмкүн болушунча окудум, аягына чыгардым, жөн эле аяктабай результат алдым. Учурда намазды көңүл коюу менен калтырбай окуп калдым, намаз убактысын күтүп калдым дейт. Дагы бир, о Аллахым, мени намаз үйрөтүүчү, менин бир сонун устазым болсо экен деп, узак болбой Инстаграмдан рекламаны көрүп, дароо катталдым. Бул жашоомдо эң мыкты чечим болгонун айта алам. Гүлнур устазадай эч ким бул баалуу маалыматтарды бере алмак эмес деп айтат. Дагы бир Самара окуучубуз, конспект бар, намаз бар, Кудайга шүгүр, баарына мага бардыгы жаңы болуп жатат. Гүлнур устаза рахмат сизге, сабактар аябай сонун. Бирок бул окуучу уже азыр Куран окуп калды, Куран курсун бүтүп калды. Сабактар аябай сонун, мыкты деңгээлде, сабактар бүтүп жатканына ичим аябай ачышып жатат. Бүтүшүн каалабайм, сизди угуп эле жаткым келет. Буюрса сабактарыңызга үзбөй катышам. Сизге окубай калсам иманым алсырап калчудай. Куптан намазы кыйын сезилчү, азыр оңой болуп калды. Аятул Курсини жаттай албайм го деп ойлочум. Буюрса жаттай. Мурун окугандан эринчүм, азыр окугум эле келип калды дейт. Дагы Нургүл окуучум. Саламатсыздарбы устаза кыздар? Үй ташыманы аран тапшырдым, ыйлап отуруп. Биз өзүбүз мындай эле жаттап алганбыз да, ал эми устазыбыз арабча, кайра кыргызча, маниси менен болгон абдан таасирдүү экен. Гүлнур устаза, Аллахым сизден разы болсун, илимиңизге береке дейт. Биздин ачылбаган көзүбүздү ачып жатасыз дейт. Гүлмира окуучубуз, Гүлмира эжеке, мунун точкасы намаз окуйм, бирок намаздын сапатын жогорулаткым келет дейт. Ушул эжебиздин видеосун бир сыйра угуп коелу. Бизге ушу курстун башында Гүлнур устазы бизге сонун направление койду. А точкасынан Б точкасына жетүү. Мына ушул точкага ким кандай жетти билбейм, мага бир топ кыйынчылык болду. Бирок Гүлнур устазанын бир илиминин натыйжасында ушундай бизге так жана бир жатык түшүнүктүү сабактар өтүүнүн натыйжасында биз ушу Б точкасына жеттик. Мен кыйналдым, чындыгын айтышым керек, жашабаймын. Эмне үчүн дегенде мен ар кайсы китептен эле кыргызча жазып алып жаттаган экен, бир топ каталарым бар экен кыздар. Мына ошол каталарымды оңдодум, намазымды бекемдедим. Менде мындай жөнөкөйчө айтайын, жүзүмдө сөзүм бар эле. Бир жака барганда казак болуп коем да деп, намазымды таштап койдум кыздар. Азыр болсо намаз жакындаганда жүрөктөрүм дүпүлдөп, мен намаз окушум керек, баардык нерсени таштап намаз окуй баштадым. Көрдүңүздөрбү? Ой, Эльвира, я куда-то перешла. 2 раза надо нажать. Так, эми Жапониядагы окуучубуз. Бул өзү бир нече жогорку илими бар. Мына бардык сообщениясын окубайын, айрым жерлеринен. Мен үчүн айрыкча курс абдан көп пайдаларды алып келди. Өзгөчө мазмуну маңыздуу болгонун тастыктайм. Курстан алынган жаңы билим мен үчүн болжолу 90% түздү. Бул курс намазга тиешелүү фундаменталдык маалыматты камтыганы шексиз. Бардык темалар жөнөкөй түшүнүктүү тилде берилген. Намаз курсун окуганга чейин намаздын абалын бааласам, айдоочу автомектептен унаалар тууралуу жана жол эрежелерин окубастан жакындарынан эле үйрөнүп алып, окшоштуруп айдоочулук күбөлүксүз айдап жүргөндөргө салыштырсам туура келет. Көрдүңүздөрбү, кандай салыштырма? Аябай грамотно жазылган. Байкасаңыздар, бул илимдүү, билимдүү адам экени көрүнүп турат. Бул отзывтан эле. Бул курс менин солятымды, то есть намазымды толугу менен трансформациялады. Маалыматым абдан кеңейди. Намаздын тарыхы, сырткы ички фарздары, муфситтери, макрухтары, сахусажда, намаздагы концентрация деген түшүнүктөрү менен кеңири тааныштым.
кошумча сүрө дуаларды жаттадым. Айтылуучу дуа сүрөлөрдүн кыргызча маанисин эске туттум жана алардын туура артикуляциясын үйрөндүм. Жыйынтыкта намаз кыйла жакшырганына чексиз кубанып бактылуумун дейт. Бир адистиктин 2 магистр даражанын ээсимин жана иншаллах 4-чү жогорку билимди дагы бир магистр даражаны аркалап Жапон өлкөсүндө окуп жатам. Андан сырткары мамлекеттик кызматта 7 жылдык тажрыйбада да 20га жакын окуу иш-чараларга катышкам. Аллах насип этти. Академиялык жаатында көп тажрыйбасы бар адам катары менин намазым көрсө акыретибиздин инвестиция болгондуктан өзгөчө баа жеткис макамга ээ деп эсептейм. Машалла. Ушул отзыв вообще мен жүрөгүмө жеткен отзыв да. Аябай грамотный адам менин курсумду баалап чыкканына мен аябай сүйүнүчтөмүн. Курста менин билимим жана 20 жылдык тажрыйбам камтылган. Курстун ичинде эмнелер бар? Курс өзү 4 жумадан турат, 4 неделя болот. Биринчи аптада ислам жөнүндө туура түшүнүк аласыздар. Сразу намазга жыгылдырбайм. Биринчи ислам жөнүндө маалымат, исламдын негиздери, намаз эмне үчүн керек, анын пайдалары, гусул дарат, кичине чоң дарат алуу, даратты эмне бузат, эмне бузбайт, намазга керек болгон дуалар, ошолордун баарын туура үйрөнөсүздөр. Анан намаз өзү кантип фарз болуп калган, намаздын тарыхы, намаз окуунун пайдалары, намаз окуганын зыяндары, истинжа, гусул, дарат толугу менен өзүм көргөзөм да, үйрөтөм. Бул сабактардын баардыгын мен өзүм сүйүү менен даярдагам, өзүм үйрөтөм да. Анан Фатиха сүрөсү, сана дуасынын окулушу, котормосу, мааниси, ислам динидеги 3 принцип, 6 шарт, Исра жана Ми'раж жөнүндө маалымат. Ушунун баардыгы биринчи эле жумада өтүлөт. Экинчи жумада намаздын түрлөрүн үйрөтөм. Милдеттүү эмес намаздар, нафил намаз, 5 мал намаздын сыйлыктары, хайз, нифас, истихаза, тактап айтканда аялдан келген кандын түрлөрү жана ар бир кан келгенде кандай кылыш керек. Чогуу эртең мененки таңкы багымдат намазына жыгылып баштайбыз. Намаздын аныктамасы, намаздын максаты, анын түркүктөрү, Каусар сүрөсүн толук чёткий произношениясын мааниси менен үйрөтөм. Ракаат деген термин, 2 рекеттүү намаз, ихлас, аттахият дуасын толук полный от үйдө үйрөтөм. Произношение, мааниси, пайдасы менен. Таңкы намаздын окулушу, багымдаты, намаздын ички жана сырткы фарздары, мукаллаф деген термин, намаздын ар бир кыймылынын аныктамасы, 5 мал намаздын убакыттарын аныктайбыз. Кайсы убакытта намаз окуганга болбойт, кайсы убакытта болот. Намаздардын арабча аталыштары, бунун баардыгы болгону 2 жумада. Ал эми 3 жума чогуу бешим намазын жыгылганды үйрөнөбүз. Намазда кандай эмне бузат, эмне бузбайт, асыр намазын үйрөтүп баштайм. Нафил намаздар деген эмне, алар кантип окулат, 4 рекет намаз деген эмне, ал кантип окулат, намаздын важиптери, намаздын салават дуасы, намаздагы сүннөт мустахаб амалдар. Булардын баардыгы сиздерге мындай чоң, мындай көп көрүнүп атат да, бирок мен сиздерге аларды жөнөкөй жалпак тил менен мындай по полочкам, постепенно сиңирип бергенге аракет кылам. Намаздагы саламдын сөздөрү, саламдан кийинки дуа, намазда жек көрүлгөн бирок бузбаган кыймыл аракеттер, Раббана атина дуасынын толук талдамасы, намаздагы сүннөттөр, мустахабтар, сапаттуу намаздын сырлары, намаздан кийинки дуа. 4 жума кечки шам намазга жыгылганды үйрөнөбүз, куптан намазга жыгылганды үйрөнөбүз, витр важип намазына жыгылганды үйрөнөбүз, саху сажда намаз аркылуу каталарыбызды оңдойбуз, кунут дуасын от үйдө үйрөнөбүз, намаздан кийинки зикирлерди толук айтып берем, аятул курсини толук от үйдө түшүндүрүп берем пайдасына чейин, намазда кандай каталарды оңдосо болот, кандай каталар оңдолбойт, нафил намаздардын бардык түрлөрү, намаздагы адашуу темасы, саху сажда боюнча толук түшүндүк. Бул 4 жумада берилүүчү темалар. Эми ким менин курстарымда мурун окуган болсо билет, менде кандай кайтарым байланыш. Мен жөн эле сиздерге мына сабак видео кара деп бербейм. Ар бириңиздерди тыкылдатабыз. Тапшыр. Сабак тапшырбасаңыздар, биз сиздерди жеп коебуз. Сиздерден Алла разы болсун. Курс сонун кайтарым байланыш, суроо жооп, прямой эфирлер баары кызыктуу, керектүү болуп жатат деген чоң отзывдун аягы. Чын эле устаза кайра сагына турган курс өтө экен. Баарына да кайтарым байланышы жакты. Бегимой устаза, сизге чоң рахмат. Жөнөкөй адамдарды тандабайт экен, куратор кылып кайра оккум келет сиздерди. Кийинки курстардан надеюсь жолугабыз дейт. Негизи мен намазыма курска келген адамдар менде түбөлүккө калат. Ушундай каттар абдан көп. Неге? Анткени сапат сезет, качество сезет, сервис сезет да. Мындайча айтканда, вот представьте, сиз мындай жөнөкөй ашканага бардыңыз, арзан тамактары,
аны сиздер өзүңүз саласыз, өзүңүз жейсиз, өзүңүз жуасыз аркаңыздарын. А башка бир ресторанга бардыңыз, сизге эшикти ачат, сизге кир дейт, сизге стульчикти подвигать этет, отурасыз, сизге полный, сиздин алдыңызда бир полный официант, сиздин личный официантыңыз болот, толук баштан аяк сизди сервис кылат, от үйдө сизге кызмат кылат. Ошондой менин устазаларым командамда, ошол куратор устазалар ар бириңиздерге сонун маанайда кайтарым байланыш берет. Эч бириңизди көңүл калтырбастан калтырбайбыз. Ушул сиз каалаган учурда сабактарды көрсөңүз болот, бирок дедлайн, срок, мөөнөт берилет. Ушул мөөнөткө чейин тапшырып калыш керек. Мисалы үчүн көбүнчө биз 2 сутка 48 саат беребиз бир сабакты көрүп тапшырганга. Тапшыргандар бонус сабактарды алат, белек сабактарды алат. Жана дагы журналга ушинтип белгилейбиз. Акыркы финальный тестирование болот. Бул жөн гана сабактар эмес, ар бир окуучу менен иштейбиз. Натыйжага жеткиргенге бардык күчүбүздү жумшайбыз. Анан үй тапшырмаларына сиздерге жардам беребиз сөзсүз. Ар бир окуучум натыйжага жеткирүү бул мен үчүн өтө маанилүү. Бул менин репутациям. Сиздердин алдыңыздарда эмес, бирөөдүн алдында эмес, Алланын алдында. Эгер мен сиздерге намазды сапаттуу үйрөтсөм, мен дагы сооп алам. Мен дагы сиздер менен кошо сооп алам. Алланын алдында болгон мен репутация, авторитетимди каалайм. Аягында болсо выпускной өткөрөбүз окуучулардын бардыгына. Мына биз канчалаган выпускнойлорду өткөрүп, окуучуларыбызга сертификаттар тапшырып, сонун маанайда талимдерди өтүп бергенбиз. Келе албагандар үчүн онлайн выпускной өткөрүлөт. Бир аптада 3 жолу видео сабактар берилет. Ар бир видео сабакта мен өзүм, мына караңыздар, бул мен өзүм видеолорду окуп, бардыгын намаздагы сүрөлөрдү бардыгын кантип окуш керек, кантип жыгылыш керек, бутты кандай коюш керек, колду кандай коюш керек, ар бир движениясына чейин баарын түшүндүргөм. Аягында сертификат беребиз. Онлайн келе албагандарга онлайн форматта жиберебиз. Ар бир сабак теория, практика, сүрөлөрдүн, дуалардын айтылышы, алардын котормосу, мааниси, произношениясы бардыгын өзүм үйрөтөм. Кайсы жерде созуш керек, кайсы жерде кандай тамга менен айтыш керек. Бардыгы видео сабактар, жума сайын тесттер, акыркы финальный тест. Демек, бул нерсе офлайнга караганда жакшыраак. Сиздер ойлобоңуздар, офлайн устазадан үйрөнөм, жакшыраак. Жок, бул офлайндан жакшыраак. Анткени офлайнга келгенде сизге бир эле жолу көргөзөм. Ал эми онлайнда сиз ал видеону канча кааласаңыз көрө аласыз. Курс Ханафи мазхабынын негизинде окутулат. Баасы канча? 2 тариф, мурун 3 тариф болчу, азыр 2 тариф кылып койдук. Куратор менен тариф жана VIP тариф. Ар биринин өзүнүн кече дагы айтып кеткем. 49 сабак, общий канал, курс аяктагандан кийин 2 жумага доступ, выпускной, сертификат, чатта 20-22 адам, бонус сабактар, бүтүрүүчүлөр чатына доступ. Ал эми VIPте болсо, VIPте чатта 5 эле окуучудан көп болбойт, бонус сабактар, бүтүрүүчү чатына доступ, VIP куратор, түз эфир, 0-дөн куранга чейин курсума 5% скидка, ошон менен кошо намаз бокс. Мунун баасын сиздерге мен скидка менен 3500 намаз курсуна, куратор менен, ал эми VIP болсо 10.000 сом. Эми бүгүн мен намазын курсуна катталам дегендер үчүн бул бонустар калат. Байлык дуасы, игиликке жетүү дуасы, талим, жашоонун максаты, карыздан кутулуучу дуа, намаздагы концентрация 2 бөлүмдөн турган сабак жана хидаят суроочу дуа. Ушул видео сабактарды мен бүгүн курска катталгандарга берем. Кече катталып калгандарга жогорудагы айтылган приздер болчу. Ошол жогоруда айтылган белек сабактар эле эми кечигип калгандар бүгүн жарымын эле ала алат. Эмне үчүн акылуу? Кече муну түшүндүрүп бергем кеңири. Эмнеге акылуу? Анткени бул курсту түзүүгө каражаттар жумшалган. Бүтүндөй профессионалдуу тасма иштеген, тартуучу топ, кийим-кече, студия, бардыгын ижарага алганбыз. Слайдтарды түзгөнгө бардыгына акча кетти. Аны бардыгын көрүп атасыздар. Мына ушундай форматта биз тартканбыз команда менен. Эмне үчүн мен ушунчалык даярданам? Анткени сапат. Мен үчүн сапат биринчи очередте. Себеби исламий курстар, диний курстар сапаттуу болуш керек. Бул биздин ислам динибиздин көркү. Эгерде мисалы үчүн жөнөкөй диний эмес курстар кандай сапаттуу дейсиң да, биздин курстар андай эмес. Биздин курстар жөнөкөй 500, 200, 100 сомдук курстарды алсаңыздар, албетте ал жакта сапаты жок болот. Мен сиздерге сапатты гарантия кылам. Бул сунуш 24 саатка гана берилет. Куратор менен 3500 сом, VIP 10.000 сом. Бул
балалар бронь калтыргандар үчүн. Бронь калтырыш үчүн бул жерде орун алуу деген кнопка бар. Менин видеом астында ошол кнопканы басып 500 сом бронь калтырып намаз курсуна катталып калыңыздар. Намаз курсуна катталып калыңыздар. Себеби намаз сиздин бейишиңиздин ачкычы. Эгер кааласаңыздар дароо толук төлөсөңүздөр дагы болот, же болбосо жакындарга белек кылсаңыздар болот. Эгер ким менин курсумда окуп бүткөн болсо, натыйжа алган болсо, туугандарыңыздарга, подружкаңызга, эжеңизге сыйлык каттары белек кылсаңыздар болот. Ал үчүн ошол сертификат оформить этет элем деп менеджерге жазып койсоңуздар болот. Кантип катталасыз дагы бир жолу айтам. Менин видеом астында орун алуу деген кнопка бар. Ошол кнопканы басып дароо өтүп кетесиздер. Кайра кайталайм. Куратор менен ушул тариф 3500 сом, VIP тариф 10.000 сом. VIP тарифке 10 орундан ашык ала албайбыз. Любой метод менен катталсаңыздар болот, реквизиттер бардыгы бар. Курска катталгандар үчүн отдельно дагы 3 белек ойнотобуз. Выпускнойдо жай намаз, Куран, зер буюм жана көйнөк. Иншалла, мына ушинтип розыгрыш призов кылганбыз биз окуучулардын арасында. Намаз курсу кимдер үчүн? Биринчи, ким намаз окууну каалайт, бирок дагы окуй элек. Ниети бар, аны окуйм, муну окуйм, бирок окуй албай жүрөт. Намаз окуйт, бирок туурабы же катабы билбейт. Канча жылдан бери окуйт, бир дагы намазын текшерген эмес. Движенияларын, сөзүн произношениялары катабы, туурабы билбеген болсоңуз, бул намаз курсу сиз үчүн. Үчүнчүсү, ким исламга жаңы келип, эмнеден баштоону билбей жаткан болсо, анда бул курс сиз үчүн. Катталыңыздар. Мындай мүмкүнчүлүктөр көп болбойт сиздерге. Аллах Таала берген кезде эле окуп үйрөнүп калсаңыздар, иншаллах өкүнбөйсүздөр. Иншаллах өкүнбөйсүздөр. Эми сиз бул курска катталбай калсаңыз, жашай аласызбы? Сөзсүз жашай аласыз. Любой курска катталбай калсаңыз, сиз жашай аласыз. А бирок курска катышып, намазыңызды оңдоп, үйрөнүп же болбосо, нөлдөн үйрөнүп, же болбосо бар намазыңды оңдоп калсаңыз, жашооңуз мурункудай болбойт. Албетте, мен кепилдик бере алам, анткени биздин окуучулар намаз курсун бүткөндөн кийин до и после состоянияны, өзүнүн жүрөгүнүн состояниясын, намазынын абалын салыштырса, асман менен жердей. Эми чатка жазып коюңуздар, кимдер уже орун алды, ким курска катталды, жаныңыздарда бар болсо жаза кетиңиздер. Мен катталдым, мен окуйм деп. Мен дагы көрүп калайын, сүйүнүп калайын, машалла. Так, мен бронь кылдым, мен катталдым, Аида, машалла, Нурайым, машалла, Салиха, мен орун, мага орун бериңизчи, жазыңыз, менеджерге жазыңыз, орундар барды алып калыңыздар да. Орундар чектелүү, биз мындай барыңыздар, жетишсеңиздер алабыз. Мен окуйм, мен катталдым, мен катталам дейт Салиха. Динара, мен окуйм буюрса, иншалла. Мисалы үчүн, мына 2 күн мен сиздерге сабак өттүм, кече каза намаздар боюнча болду. Бүгүн тахажжуд намаздар боюнча болду. Мен бул марафонду биринчиден өткөнүм себеби сиздерден көп суроо келгендиги үчүн. Ушул темалар боюнча. Анан экинчи себеби сиздер менен бир аз таанышсын дедим да. Бул ким экен вообще? Сабакты кандай өтөт экен? Илим даражасы кандай экен? Буга ишенсе болот экен? Жөн эле тияктан 2 ай бир жерде окуп алып, анан бияктан бир курс ачып атабы? Жокпу? Жок. Мен уже бул курсту канча жылдан бери үйрөтүп келе жатам намазды ушул курс аркылуу айымдарга. Өзүм дагы 20 жылдан ашуун сабак берип келе жатам. Ошондуктан иншаллах мен сиздерге намазды сапаттуу үйрөтө алам деп айта алам. Бул жерде максат сиз окуйсуз, мен сабак берем. Экөөбүз чогуу иштешибиз керекпиз. Эгер мен сабак берип, сиз группага кирбей, сабакты окубай, үй тапшырманы аткарбасаңыз, анда натыйжага жетпейсиз. Эки тарап тараптан тең аракет болуш керек. Дагы бир жолу айтам, намаз сатылбайт, Куран сатылбайт, дин илими сатылбайт. Бирок акысыз бааланбагандыгы үчүн, тартип жок болгондугу үчүн, сиздин жоопкерчилигиңиз үчүн бул курска баа коюлду. Бул бир. Экинчиси, акча эч качан билим үчүн төлөнбөйт. Мисалы үчүн молдокени дагы чакырасыз да, имамды, некесин кыйып бер, балдарымдын жаназаны окуп бер, анча-мынча тыйынын бересиз. Ал имам мүмкүн башка жерде иштеп, үй бүлөсүн багыш керек да. Түшүнүктүү, ошондуктан баары бир анын акысын төлөш керек. Өлүп калсаңыз жаназаңызды ким окуйт? Ошол эле имам окуйт да. Ошондой эле дин илими дагы
Бул жерде биз акчаны илим үчүн төлөбөйбүз, кереметтүү курсту түзүүгө кеткен убакыт, энергия жана чыгымдар үчүн төлөнөт. Анан үчүнчүсү, мен кечеге айткандай, ахиретиңиздин банкына сактаңыздар ошол акчаны. Алла жолуна кетирип атам. Алланын банкына салып жатам. Бул менин илимиме, менин ибадатыма, менин намазыма, менин Кураныма, менин Алла менен болгон байланышыма болгон инвестициям. Аллахым кабыл кыл менден деп чын ниеттен берсеңиздер, жүрөктө эч кандай мындай кандай айтсам, жадность дейт го, ичтардыксыз. Аябай. Ошол учурда Аллах Таала сизге кайтарып берет. Бул дүйнөдө да, ахиретте да кайтарып берет. Бул бизде даже окуучулардын арасында ошондой историялар болгон. Намаз ошол курска катталам деп ниет кылдым, акчам жок дегенде карточкама бирөө которуп калды дейт. Же болбосо мен мына которуп койдум дейт намаз курсуна. Акыркы акчамды котордум, намаз үйрөнөм деп чын ниеттен. А бияктан байкем 10 000 которуп койду деген окуучулар дагы ушундай отзывдар берген, выпускнойлордо айтып берген. Ошондо намаз окуңуздар, намазыңыз жашооңузду өзгөрткөнүн байкабай каласыздар. Кантип намазыңыз жашооңузду өзгөрткөнүн ошол намаз курстан кийин билесиздер. Эми биздин пландарыбыз кичинекей эле да, кичинекей эле план коебуз биз. Ошону эле жетсем дейбиз. Биз чоң план коюш керекпиз. Аллах Тааланын пландары чоң. Ошондуктан акчам жок, мүмкүнчүлүгүм жок деп сиз өзүңүзгө эле таянып албаңыз. Сиз Аллага таяныңыз. Аллахым, мен намаз үйрөнгүм келет. Мен ушул курстан окугум келет. Сен мага мүмкүнчүлүк берчи деп Алладан дуа кылсаңыз, Аллах Таала сизге жолун ачып берет. Канчалаган окуучулар мага ошондой случайларды айтып берген. Намаз бул фарз. Эми сен дейт бул жерде алымдардын бир сөзү, намаз окубасаң дагы болот. Эгер бул 5 түрдүү адамдардын бирисинен болсоң, ушул 5 түрдүү категория адамды азыр айтам, ушулардын арасынан болсоңуз, намаз окубасаңыз болот. Биринчи, сиз өлүксүз. Ошол суроого жооп бересиз. Өлүксүзбү, жокпу? Тирүүсүз. Анткени эфирден угуп атасыз. Экинчиси, сиз акылдан кеткен жиндисизби, психологически ненормальный адамсызбы? Же нормальный элесизби? Акылыңыз жайындабы? Эгер акылыңыз жайында эмес болсо, анда намаз сизге милдет эмес. Үчүнчүсү, сиз жаш баласызбы? Балагатка жете элек, жанагы секелек бир кыз, жаш бир баласызбы? Кичинекей. Жок. Балагатка жеткенсиз. Төртүнчүсү, сиз жаныбарсызбы? Бир малсызбы? Жок, Аллах Таала адам кылып жаратты. Бешинчиси, сиз капырсызбы? Мусулман эмессизби? Ушул 5 адамга намаз милдет эмес. Эгер сиз ушул 5тин биринде өзүңүздү көрбөсөңүз, анда сизге намаз милдет. Намаз окубаганга сизге эч кандай себеп жок. Ийгиликтүү инсан бул эч качан намазын калтырбаган инсан. Анын ийгилиги бул дүйнөдө да, ахиретте дагы. Ошондуктан намаз окуңуз, пусть весь мир подождет дейт го. Бүткүл алам сизди күтсүн, сиз намаз окуп алыңыз. Эми биздин марафонубуз, 2 күндүк марафонубуз аяктады. Сабактар сиздерге жаккан болсо, 2 күндүк маалымат, каза намаздар боюнча, тахажжуд намаздар боюнча сиңимдүү, пайдалуу болсо, жаза кетиңиздер комментарийге. Жана дагы кимде ким намазга курсуна катышам деген болсо, барыңыздарды күтөм. Барыңыздарды сонун маанай менен тосуп алабыз биз устазалар менен. Иншаллах сиздерге пайдалуу илим бергенге ар дайым кызмат кылууга даярбыз. Анан ойлобоңуздар, бул жерде бул курсун сатып атат, окуусун сатып атат, ана мына атап ата деп. Жок. Бул жерден биз сиздерге жол көргөзүп атабыз. Эгер мен мисалы үчүн жашынып алып, өзүм комнатамда, өзүмдүн эле биякта отуруп, 1-2 адамга сабак берип, өзүмдүн билген билимимди сиздерге үйрөтпөсөм, мен ошондо уруу болом. Мен сиздерден ошол илимимди каткан бир уруу болом. Урдаган. А мен сиздерге ошол илимди үйрөнүп алсын деп сиздерге билдирип атам. Мен жайып жатам сиздерге. Үйрөнүңүз, келиңиз. Аллага бет буруңуз, жашооңуз өзгөрөт деп. Пайгамбарыбыздын, жана мен хадисин айтпадым беле? Буту шишигенче намаз окуган. Эми ошол буту шишиген пайгамбардын үммөтүм, Аллахым кечир аларды деген пайгамбарыбыздын үммөтү көзү шишигенче уктап жатат. Уктабаңыздар, көзүңүздү ачыңыздар, муздак суу менен жууңуздар, намазга туруңуздар. Намаз сизди сөзсүз ийгиликке алып келет. Каза намаздарды толуктаңыздар, намазды окугандар, тахажжуд намазга турганга аракет кылыңыздар. Ал эми таптакыр намаз окубагандар, намазды үйрөнүңүздөр нөлдөн. Мен үйрөтөм. Жана дагы намазды окуп, намазда сомнение болуп, турабы катабы десеңиздер, иншаллах намазды оңдогонго келиңиздер. Барыңыздардан Аллах разы болсун бүгүнкү марафонго катышуучуларга.
Машалла, Аллах разы болсын, сонун болду дейт. Машалла. Бүгүнкү баа канча күнгө чейин болду? Буну менеджерге жазыңыз, жана орун алуу дегенге жазсаңыздар, алар билет. Мен негизи ушул жагына катышпайм да, билбейм ал жагын. Намазым алсырап калып атты эле. Альхамдулилля, марафонго катышып, намаздарымды тургузуп атам. Машалла. Чарчабай уккум келет, кайра дейт. Я Аллах, мага ушул окууну окуганга насип кылсын. Амин, амин. Мүмкүнчүлүк берсин Аллах Таала сизге. Баарыңыздардан Аллах разы болсын. Ушундай жылуу сөздөрдү айтып жатасыздар. Марафонго убактыңыздарды, жан, мал, убакытта ушул 3 нерсени. Качан адам жанын, малын, убактын динге сарптаса, Аллах Таала ал нерселерди эселеп кайтарып берет. Сиз азыр жаныңызды, напсиңизди тарбиялап отурасыз, убактыңызды тратить этип отурасыз, жана мал, инвестиция кылып атасыз акчаңызды. Аллах Таала сизге эселеп кайтарып берет. Эгер ниетиңиз түз болсо, Аллах ыраазычылыгы үчүн болсо гана. Намазды каза кылбаганга аракет кылып жатам дейт кечеден бери. Машалла. Аллахым кабыл кылсын намаздарыңызды. Жакты, Кудай буйрса тахажжуд намазын окууга жана каза намаздарды октап аракет кылам дейт. Гүлнур устазанын өзүнүн жана командасынан Аллах разы болсун. Аллах разы болсун. Сабак аябай таасирдүү болду. Буйрса кийинки сабакка катышайын деп ниет кылдым. Ниет кыла бериңиздер, Аллах Таала ниетиңиздерге жеткизет. Тахажжуд намазы багымдатта эле окулат. Дал эле ушундай 2 рекет. Кааласаңыз 4 рекет кылып, ниетинде тахажжуд намазын ниет кылдым дейсиз. Аллах разы болсун. Кече сабакка катыша албай калдым. Кечеги сабакка катыша албай калсаңыз, сөзсүз эфирдин записи бар, ошону угуп калыңыз. Намазды эми калтырбайм дейт. Сонун болду. Кийинки айда дагы болобу? Кийинки айда болот болуш керек, бирок кайсы айда белгисиз. Кайсы айда айта албайм мен. Мүмкүн 3 айдан кийин, мүмкүн 5 айдан кийин, мүмкүн 6 айдан кийин. Ал эми менин колумда эмес. Бул жерде мындай суроо пайда болду, ошол суроого жооп берип коеюн азыр. Бир аз убактыбыз бар. Намаздын убагы канча убакыт дейт. Эми намаздын убагын билгизиш үчүн мен сизди негизи курсума чакырмакмын. Ошол жактан мен чөткө үйрөтөм да, кантип намаздын убагын аныктаса болот. Эми кыскача айтканда, мына мен сиздерге жана эфирдин башында Насаат медиа жанагы намаздын календари деген бир слайд ачпадым беле? Ошол слайдта, мына ошол слайд боюнча карайсыздар. Мына багымдат мисалы үчүн, мисалы дейм да, сиздин өлкөңүзгө жараша да, шаарыңызга жараша 5-11де багымдат деп атпайбы? Ошол багымдатты күн чыкканга чейин, восход деп турат, күн чыгуу. Ошол күн чыкканга чейин окуп калыш керек. Бул багымдаттын убагы. Бешим убагы 12:56 кирет деп турат. Аны асыр 17:13 чейин окуп калыш керек. Асыр 17:13 башталса 19:03 чейин, эми бул азыркы бул ушул жердеги картинка боюнча бул өзгөрөт. Убакыт такай өзгөрүп турат. Жыл мезгилдери өзгөргөн сайын саат жылып турат. Ошондуктан бул саатка таянбаңыздар. Өзүңүздүн время намаза, мисалы үчүн Бишкек, время намаза Талас деп, время намаза Москва деп настройка кыласыздар приложенияны. Анан ошол жерден чыгат убактысы. Демек, намаздан намазга чейин окуп жетишип калыш керек. Тек гана багымдатта гана мына багымдат намазын окуп, күн чыкканга чейин жетишип калуу керек. Чоң рахмат, сабак сонун болду. Тахажжуд намазга ниет кылдым. Аятул курси окулбайт. Эгер эфир сакталса, эфирди дагы бир сыра көрүп угуңуздар, Мен өзүмдүн тахажжуд окуш ыкмам менен бөлүштүм. Дагы сурап атасыздар, бул жерде курска кантип каталам? Курска орундар кетип атат. Орундар калбай калса, кийин мага айтпаңыздар, Мына жерде орун алуу деген кнопканы басып эле каталасыздар. Аллах Таалам разы болсун дейт. Машалла, сонун болду. Устазым экинчи намаздын убагы кирип калса, анан каза болот. Ооба.
экинчи намаздын убагы киргенге чейин окуп калсаңыз убагында окулган болот, ада болот. Эгер башка намаздын убагы кирип кетсе каза болот. Дал ушундай. Офлайн намаз үйрөтпөйм мен, только онлайн. Себеби офлайнда 10 адам келет, бир айдын ичинде 10 адам эле үйрөтөм. А бул жерде көбүрөөк адамды үйрөтө алам. Жана дагы сообум көбүрөөк болот. Жана дагы сиздер ушул сабактарды канча кааласаңыздар көрө аласыздар. Канча кааласаңыздар конспект кыла аласыздар. Аятул курси окулбайт. Аятул курси фарз намаздардан кийин окулат. Себеби тахажжуд бул фарз намаз эмес. Каза намаздан кийин зикир кылынбайт, аятул курси окулбайт. Каза намаздын өзү фарзы гана окулат. Бишкекке качан ачылат дейт. Дуа кылыңыздар. Бишкекте качан ачылсын деп. Ушу Гүлнур устаза Бишкекте бир офлайн окуу борборун ачсын деп дуа кылыңыздар. Сиздердин дуаңыздар тез кабыл болот. Мен билем. Сиздердин дуаңыздар менен эле жүрөм. Өзүмдүн окуучуларымдын апаларым бар, окуучу чоң ошол апалардын дуалары, иншалла, алхамдулилля. Бешимде айым 13:30 болобу? Ооба. Насаат медиада кээде эртерээк жазылат, ошол убакытта аялдар окуй берсе болот. Мечитте дайыма 13:30. Аялдар болсо насаат медиада саат канчада десе, ошол убакыттан окуп кете берсеңиздер дагы болот. Ушу менен сабак бүттү. Сиздер менен жолуккум келет. Иншаллах выпускнойлордо сиздерге жарыя жиберебиз. Выпускнойдо жолугабыз. Иншаллах. Мен көп эле дейт. Устазанын сабагына катышкан, бирок сиздин 2 күндүк сабагыңыз өзгөчө таасир берди. Буюрса эч качан намазды каза кылбайм дейт. Бүбүз Зара эжекебиз. Убада бердим, тахажжудка да бекем болом. Машалла, машалла. Ушул менин максатым болчу. Ушул менин ниетим болчу. Сиздердин тахажжудуңуздар, сиздердин казаңыздардын ушул намаздар маанилүү экендигин жүрөгүңүзгө киргизиш. Бишкекте ачыңыздар, дуадамсыз дейт. Амин. Мен азыр Кара-Балтадамын. Белектер качан ойнотулат? Иншаллах аны группадан айтат. Кураторлор дейм, админ кыздар. Азан айткандан кийин 1,5 саат, 1 саат кечиктирим боло берет. Намазыңыз өтө берет, эгер намаздын убагы. Бирок шамдын убакыты жарым саат жечип калыш керек, жарым сааттын ичинде. Шамды бат жечиш. Мына жерде жазылып турат го 19:00, 20:00, 27 эмес. Шам намазы күн батканга чейин. Ошону унутуп калдым айтканы. Шам намазы күн батканга чейин, батканга чейин, күндүн кызылдыгы жоголгонго чейин. Ошондо жарым саат. Алымдар айтат, жарым саат, көп болсо 40 минут гана убакыт берилет шамга, андан сырткары берилбейт. Бирок эң жакшысы, эң жакшы амал, пайгамбарыбыздан сахабалар сураганда, эң жакшы амал кайсы дегенде, намаз авалгы убагында, эң алгачкы убагында окулган намаз деген. Демек, эгер сиз эң жакшы бир иш кылгыңыз келсе, Алланын алдында намаздын убагы келди, сразу намаз окуп калыш. Барыңыздарга Аллах разы болсун. Демек, бүгүнкү эфир барыңыздарга пайдалуу деп ойлойм. Жалпы марафондон өзүм дагы рахат алдым, сиздер менен жолугушуп ушинтип айтып бергениме, илим менен, билген нерсе менен бөлүшкөнүмө. Илимиңиздер өрчүй берсин, өнө берсин. Дагы пайдалуу проекттерди жасаганга аракет кылам сиздер үчүн. Менин Instagram баракчам Гүлнур Устаза. Ошол Гүлнур Устаза баракчама катталып алып, стористерден, көбүнчө мен стористерден кабар берем. Стористерди караган адамдар эч нерседен куру калбайт. Бардыгы нерсе ошол жерден айтылат. Платный да, бесплатный да бардыгы ошол жерде айтылат. Стористерге өтүңүздөр. Андан тышкары видеолордон дагы көп пайдалуу маалыматтарды, мотивацияларды бергенге аракет кылам. Instagram страницамды билбегендер Гүлнур Устаза. Розовый аватарка. Розовый сүрөтү менен. Шам намазы жарым саат өткөндөн кийин каза болуп калат. 40 минут өткөндөн кийин. Жана күндүн кызылдыгы жоголду. Ушунун бардыгын намаз курсунда, ушуну майда чүйдө бардыгына жооп берем намаз курсунда. Намаз курсу деген бул смак, самый смак. Ушул жерде бардыгын үйрөтөм. Барыңыздарды күтөм. Катышпагандар, окубагандар келиңиздер, күтөм.
Аллахым, эми дуа кылалы. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Робби гфирли ва ли валидайя ва лил устази ва лил муъминина яума якумул хисаб. Я Аллахым, ушул эфирге, ушул 2 күндүк марафонубузга катышкан ар бир катышуучуга, ар бир эже сиңдилерибизге, ар бир апабызга өзүнүн жүрөгүндө кандай дуалар бар болсо дуаларын кабыл кыл. Сенден эмне сураган болсо бардыгын бер. Алардын үй бүлөлөрүндө болгон кандай проблемалар, кандай мындай тынчсыздануу, кандай бир оору, кандайдыр бир карыз же болбосо бир любой бир проблема, кыжалатчылык, көйгөй пайда болгон болсо ошолордун бардыгын бир өзүң чеч. Жүрөгүнүн түбүндө жаткан кандай бир дуа ниеттери бар болсо, максаттары бар болсо ошолордун бардыгына жеткиз. Үй бүлөлөрүнө тынчтык, бейпилдик, сакина, өзүңдүн ырайымыңды бер. Ар дайым колдоп жүр, сүйүктүү пенделериңдин катарына кош. Аллахым, бул дүйнөнүн жакшылыгын бер бизге, ахиреттин жакшылыгын бер. Жана дагы тозоготунан сакта. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban-nar. Wa sallallahu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. 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 Allah razı olsun.